Менин кызым шаблондорду айырып атат да менден бетерчи. Мектеп бүтүрбөй туруп иштей баштаган канчалык туура? Ушу менин балам чоңойсо мени багат деген өтө инвалид ниет булчу. Картайганда бизди бакпасын балдар. Акча тапканда уруксат бербесе бала баары бир табат да. Анын жаман жолдору деле бар, жакшы жолдору деле бар. Мен оргазмды 37-де алгам десем хейт болуп кетти, айланайм. Плохая девочка Гүлзат бар го жанагы. Алап Гүлзат бар го. Алдан чыккысы келип кетет да. Тозоң ошондо башталат. 6 жыл ичинде кандай сезимдер? Апам бар, бирок жок да. Ты меня бросила дей берет да. Сени апаң эгерде жакшы көрсө, атаң менен жашайт эле. Чыдап туруп жашайт эле. Монтип балконго чыктым дагы, өзүмдү таштабайын, анан бар. Тынч дедим, Гүлзат, тынч, карма өзүңдү, карма, ошо эки кызга керексиң деп барып турган. Салам достор, бул Мирзамат влог подкаст форматындагы маегибизде бүгүн абдан кызыктуу коногубуз бар. Ушул эле коногубуз менен биз орус тилинде Lights подкаст каналыбызда 1 жыл алдын же 1,5 жыл алдын подкаст тарткан болчук. Болчук деген сөз барбы жокпу? Комментарий жазып кеткиле. Анда эмесе конокто Гүлзат Мамытбек жана кызы Альмира толугу менен. Ооба. Кош келдиңер. Рахмат. Кош болдук. Акыры. Кандайсыңар? Жакшы. Сан. Ысык чай менен соң тасалдыңыз го. Чайдан Давайте вот так хотя Ушуга да кайталабыз. Бул темалар сүйлөшүп кеткенбиз. Гүлзат айым хейт жаратуундагы мастери, хайптындагы мастери, хейтти хайпка айлантыруу жана жаратмандык түрдө бизнеске айлантырып кетүү жагынан да мастер болуп эсептелет. Акчага айлантууга. Хейтти акчага айлантыруу. Сразу акчага айланат го. Ошол кандайсыңар? Мен толкунуп атам өзүм деле. Мен да толкунам, мындай башкача формат. Илам келип атат го. Немелерди даярдап койдук. Салфетка. Жок, Биз ага ал үчүн даярдабадык, бирок. Жок, мен даярдадым. Болуп кетсе. Меники болуп кетет акчайт, потому что неме кызым жанымда. Мындай да. Эркектер аны түшүнө албайсыңар силер. Кудайым андай силерди андай нерсе берген эмес. Эне үчүн бала өтө маанилүү да. Аял үчүн энелик бактылуулук бул аябай чоң бир маанилүү нерсе. Анан ошол ар бир аял эне болгусу келет. Мен ушинтип ойлойм. Анан миссиясын аткаргысы келет. Бул дүйнөгө жаралгандан кийин аял киши өзүнөн кийин балдар таштап кетиш керек. Эми ошо кызымды Альмишаны 27 жыл күткөм. Аял киши төрөлгөндөн бери, төрөлөт да, төрөлмөлө кичине эле акылына кирип, кичине жөрмөлөп баштаганда эле уже колуна курчак кармай баштайт. Кармай баштайт, анан эмизе баштайт, анан ушинтип өзүнчө эле кыялдан ошо 6 айлыгыман бери мен ошо ушинтип ойлойм. Бул кызды күткөм да. Качан балалуу болом, мен качан эне болом, качан 27 жыл күтүп, 28-inde төрөгөм бул кызымды. Астана шаарынан төрөп, Казакстандан. Ошол жакта кайта мектептерим бар болчу. Анан кийин 27 жыл күтүп, төрөгөндөн кийин өлө багып, өлөтмө чоңойтуп эле слишком катуу жакшы көрүп кетсем керек да. Катуу жакшы көрүп кетсең да Кудай алып коет го. Ошо дагы 6 жылга алып коюп атпай. Анан кийин эми жакшы көрбөй атам да. Кудайды жакшы көр, анан өзүңдү жакшы көр, анан кийин кызыңды жакшы көр деп ошого кичине толкунданып отурган кербезим азырчы. Кызымды кызыңды көп жакшы көрбө болот депчи. Кызым жүзда болуп келатат. Ашыкча жакшы көрбө деппи? Ашыкча жакшы көрүп кетпе, слишком дагы алып койбосун депчи. Дагы 6 жылга алып койсо вообще болот го да. Нокаут болот го эndi. Диш деп. Экөөбүз, кстати, бокс коргонтабыз. Тайский бокс. Мен окшош экен кызым вообще. Тайскийде бир эле урган эмес, тепкен да үйрөтөт да. Тепкенди, кол, бут бар тең. Бүгүн спортзалга барып жазылып келдик. Плаванияга барган атабыз. Мага мындай дос катары эле болуп калды да. Мен аны түшүнүп. Булардын тили вообще башкача экен. Экөөбүздү булар скуф дейт. Скуф. Картайып калгандардычы. Картайып эмес, эми 30 жаштан өйдө адамдарды скуф деп коебуз. Силер молодежь. Скуф. Кантип которулат эле скуф?
Скуф жөн эле мындай типа люди выше 30 лет, их называют скуфами, потому что до 30 ты молодой, после 30 уже чуть-чуть кичине да, вот в этот возраст заходишь. Вот поэтому аларды скуф деп коебуз. Скуф картайып калган уже скуф деп коет го. Скучныйлар, да. Скучныйлар скуф болуп калат экен да. Скуфтун Билбейм, жаныбардын аты болсо керек скуф да? Андай эмеспи? Скуф деп коюшат экен бизде анан Скуф кийин бул скучный людиби же? скучный картайымдай старых взглядов эски адамдарды скуф деп коет экен. Анан кызым мен да скуфмунбу десем, жок мам, сен скуф эмессиң дейт го. Сен скуф эмессиң дейт. Мен булардан өтүп бийлеп, булардан өтүп тикток тартып, инстаграм блог тартып энергиям калышпайт. Энергиям калышпайт. Анан жок мам, сен скуф эмессиң десе, сүйүнүп калдым. Анан досуна айтып атпайбы, типа жөнчү эми бизди жаштар скуф айтып атат, скуф болбойлу деп туруп, короче, бир досуна мотивация бериптир да. Ай, сен да скуф болбочу, эмне картайып кеткенсиңер деле деп бир таанышым ушунча мага кызым күлөт. Жаңы термин ойлоп таап койсок болот, скуфтанбачы деп. Скуфтанбачы? Биз да курска жазылайлы деп. Биздин жаштагылар скуфтанбагыла деп. Альмиша үйрөт эми кыргыз элин скуфтанбасын, Скуфтанбагыла деп. негизи абдан көп темаларыбыз бар. Мен козгоп кеткени менин тобумда даярдап берген, бирок ага чейин адаттагыдай өзүңүз билесиз го, подкаст кантип баштайт элек. Биз коногубузга сиз өзүңүздөр кандай көрөсүздөр, өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетесиздерби деп. Мен ишенем биздин көрүүчүлөрдүн баары эле таанымд окшойт сиздичи. Бирок акыркы айларда кызыңызды Альмишаны көрө баштадык. Азыр ошол мамилеге кандай келдиңиздер, кандай учурлар болуп атат, мындай сонун учур болуп атат го деп мен өзүм өткөндө стористерди бирге кылып кетпедик, айттым го. Максаттар баардыгы ойлогон нерселер ишке ашаптыр. Ошону көрүп мен да сүйүнтөм деп. Адан тышкары бир аз хайпырак тема. Хайповыйраак тема. Прическаңызды өзгөртүптүр. Ошондой темалар да бар. Ага да келебиз. Эң башынан кыскача түрдө Альмишадан баштайлы. Альмиша айтып берсе, анан сиз айтып берсеңиз, өзүңүздөр жөнүндө кандай учурда жүрөсүздөр, эмне кылып жүрөсүздөр, негизи эмне менен мааликтенсиздер, кызыккан темалар кыскача айтып кетсек кандай дейсиздер? Альмишадан эмнеге баштайлы? Кызыктуу болот го дейм. Же кандай деп ойлойсуң Альмиша? Же Гүлзаттан баштайлы? Жок, мага кызымдан баштай берели. Баштай берели мен деп. Молодец. Бул жак сизден окшойт а? Жок деп уялбайлы. Конечно. Уже бир жарым айдын ичинде уялбай калдым. Камерада бир нерсе сүйлөгөндө вообще этот стеснение кетти. Чуть-чуть уверенныйраак болуп, өзүнчө эле нормально начинаю разговаривать. Бул абдан сонун өнөр. Бул нерсе мен мисалы 150дөн көп подкаст тарткам, дагы эле үйрөнүп жүрөм да. Канчалык эртерээк эл алдында, камера алдында сүйлөгөндү үйрөнсөң, ошончолук оңоюраак болот экен. Азыр контент абдан маанилүү болуп келип атпайбы? Ошол жагын контент жагын эми жарып атасыз. Сиз контент жагын мощный кылып атасыз. Мага жагат. Мен айтып коеюн, мен журналист эмесмин, достор. Кыргыз тилин дагы Түркияда жашап жүргөн үчүн кыргыз тилин да бир аз аралаштырып, түркчө сүйлөшүп, англисче, орусча аралашкан үчүн ал жагын унутуп баштагам. Ушул подкастка рахмат. Кыргыз тилинде көбүрөөк сүйлөгөнгө, эл алдында сүйлөгөнгө, критиканы алып туруп, жакшыраак сүйлөгөнгө мындай себеп болду да. Болсо жөнөкөй жүргөндө дагы кыргызча эле сүйлөшүп жүрөт элем. Бирок азыр көрсөм, Альмиша абдан кеңири, ордунда керек болгондо кыргызча, керек болгондо керекти терминдер болгондо орусчаны да абдан оңой кошуп кете алат экен да. Бул абдан сонун өнөр деп ойлойм. Гүлзат Мамытбектин кызы болуп атканымда ошо. Оңой беле Гүлзат Мамытбектин кызы болгондо. Эмне деп ойлойсуңар деп. Айта кой өзүң жөнүндө. Канча жаштасың, каякта окуйсуң, канчанчы класссың, өзүңдү ким деп көрөсүң? Биз ушинтип эле сурайбыз, өзүң кантип позициялайсың депчи. Мен 15 жаштамын. Казакстанда Астана шаарында төрөлгөн элем. 49-мектепти бүттүм. Эми башка мектепке которулам деп эле жүрүп атканмын. Оксфорд скулга же Кембридж скул беле? Кембридж скулга же ушундай мектептерге которулам. Өзүмдү блогер катары эле болуп сезип атам. Эми англис СММ курстагы мугалим деле болуп сезип аткам өзүмдү. СММ курсумдагы окуучуларымды окутуп, мындай өзүмдү мугалим сезген вообще башкача экен да неме. Окуучуларыңды көрсөң, алар сага суроо берет, сен чоң эле аялдар деле мендей окуган эле да. 30 жаштагы, 40 жаштагы, 50 жаштагы аялдар деле менден окуп, Альмиша бул эмне? Альмиша бул кандай? Альмиша бул андай? Анан вообще башкача неме мындай экен да сезүү. Анан өзүмдү мугалим катары болуп сездим. Эми уже эртең менин оффлайн окуучуларым, биринчи чыккан окуучуларым где-то 30 окуучуларым бар.
ошолордун эми эртең экзамен Выпускной тапшырат. бар. Ооба, бүт выпускной. Курстарың бар экен анда, Алиша SMM курстарың SMM бар. де, А, мобилография, И СММ. SMM, фотография, таргетологияны үйрөтөт да, Абдан- 4 кесип берет. абдан актуалдуу темалар. Ооба. Бизге окшогон скуфтар өзгөчө уялбай ушундай курстарга барып туруш керек. Буга энергия керек да негизичи. Анан чындап эле абдан керектүү сабактар. Анан баягы кичинекей өзүдөн жашыраак болуу, кичинекей болуу, кимден болсо дагы баягы үйрөнүшүбүз керек го. Конечно. Баягы жапон сөзү бар беле? Шамалдан болсо дагы мен нерсени үйрөнүп кеткенге аракеттенем дегендей эле. Анан жаштар азыр чындап эле бизге караганда абдан Аябай акылдуу да. аракетчилирээк деле. Көбүрөөк нерсени аракетчилирээк. Аракетчилирээк. Аракетчил. Бизден дагы аракетчил. Артык аракетчил. More hard working да. Жана ушул нерсеге кызыгып, ушул нерселерди практикалап жүрүшөт да. Ошого уялбай мүмкүнчүлүк болгондо мен оюмча жазыла бериш керек деп ойлойм да. Конечно. Ооба. Мен Ошо айтам, негизичи, Альмиша, сөзүмдү бөлүп коеюн. Балдар ата энелерден акылдуу болуш керек. Антпесе өнүгүү прогресс токтоп калат. Эгер балдарыбыз бизден акылсызраак болсо, анда регресс болуп кетет. Ошондуктан биздин балдар бизден акылдуу. Биз булардын касиетине, акылына багынышыбыз керек. Ошон үчүн биз өсүп атабыз да. А эгер биздин балдар бизге акыл үйрөтпөй, жок мама кой турсаң, сен биякта тура эмес айтып атасың дегенге мен баш ийбей, ой, сен ким элең, неме былжырабачы, сен менин богума тең келген баласың деп шагын сындыра берсек, анда өспөйбүз. Биз улут катарында өспөйбүз, биз планета катарында өспөйбүз. Ошого мен ушул кызымды карап отурам, биринчи өзүм үйрөтүп алдым SMM курсун. Мама, мен Кытай тилин, Кытайдан неме заказ кылганды үйрөнөм. Эмне товар заказ кылганды үйрөтөт элем, курс сатат элем дейт. Анан курсуңду канчадан сатасың десем, 500 сомдон дейт. Бир айга 500 сом? Миллион сом табыш үчүн билесиңби канча? 20 000 киши окутушуң керек. Жандырчы андай курс болбойт. Анда эмне кылайын, мен да акча тапкым келип атат дейт. Сен онлайнга чыгасың, сен SMM курсун үйрөнөсүң. Анан кантип үйрөнөм? Ал SMM'ди мен угуп аткам, бирок эмне жөнүндө ал дейт. Андашева деген сонун бир кыз бар, 14 жашынан баштап үйрөнгөн. Апасын Турцияга алып барып келген, Дубайга алып барып келген кыз, Акылай Андашева өтө сонун кыз, кыргыздын чырактай болгон сонун кыздары. Азыр 16 жашта, бирок 14 жашынан баштап баштаган. Ошого подписка кылып койсом, ошондон жууп көрүп, мен ушундан окуйм, мама, давай сатып бер дейт. Анан курсу 50 000 сом турат, балам. Точно окуйсуңбу, жакшы окуйсуңбу десем, окуйм, мама, окуйм. Ошол курсун бүткөндөн кийин өзү SMM мугалими болуп чыгып атпайбы. Андан да мугалимден да шакирти өтүп, менден да өтүп, дагы бир курсту алып алганмын да, Марсель деген мобилограф номер 1 в СНГ деп аталып койгон. Өзү Ошто отуруп, анан мен андан курс алып туруп, анан ошодон деле окуп алып туруп, анан Гүлзат Мамытбек, Акылай Андашева, Марсич, анан дагы Гүлзат Мамытбектин мамамдын официально алып калдым го. Еще өзүнүн мобилографы бар да, ошол мобилографтан дагы үйрөнүп, ошондо менде 4 мугалим болуп туруп, анан алардын знанияларын, билимдерин алып туруп, мен өзүмдүн окуучуларымда, окуучуларыма таратып берем. Бир автордук курс жасадың ушунда, ошо 4төн бириктирип туруп. Кантип атадың авторлук курсуңду? Альмиша SMM деп айтып койдум. Өзүнүн сайты бар. Өзгөчө SMM, жөн эле SMM эмес, Альмиша SMM достор. Бул рекламдык интеграция, ачык эле айтайын. Бирок ошол нерсе абдан тонко кылгандарга баа бердим. Бирокчу. Реклама интеграция. Мастер шифу. Не только с целью рекламы, потому что SMM тоже мою жизнь очень сильно изменил. Өзүмө жашоомду өзгөрдү. Я бир маңыз пайда болду да, кылаткан нерсеңе кызыгуу пайда болду, аракеттик энергия пайда болду. Ушуну кылсам ушундай болот экен. Болгондо да жакканчысын мен алектенип туруп, акча да таап алат экем. Акчаны дагы кызыккан нерселерге курутсаң болот. Ооба, хотелкаларда неме, өзү хотелка деп аташат экен була. Айтып бериңиз. Хотелкаларын айтсынчы өзү. Хотелкаларым. Мен биринчиден өзүмө iPhone алганмын, мына 16 Pro'ну өзүм алып туруп, өзүмө неме оформление кылып алдым да, анан ушуну акчаларын төгүп. Кечирим сурайм, канча жашта элең? 15 жашта.
Енді iPhone алышым керек эле. Кечирип турайын. iPhone 16 Pro алып алдым, анан туулган күнүмдү өзүм өткөзүп алдым. Неме ресторан аренданы алгып алганмын да, почти 14 миңге чыккан да, неме аренда. Досторумду чакырып туруп, кафеде отуруп, анан сүйлөшүп, анан өзүмдү ушуну өзүм төлөгөнүмө аябай суктанамын, потому что сама радуешься, когда сама платишь за свои хотелки, не просишь у мамы: "Мама, дай денег, папа, дай денег" деп турсаң, мындай өзүңдү жаман сезет экенсиң да. Сурагандан уялып, анан берген акчасы эч жака жетпей, анан дагы сурагандан уялып, анан өзүң акчаны тапкандан кийин мындай башкача сезим болуп калды да. Ошого мен өзүмө кийим алып баштадым, мамама кийим алып баштадым өзүм. Мага да кийим алып берет да, вещилерди алып берет. Анан почти жума сайын гүл алып келип берет кызым мага. Гүл букет алып келип берсе, анан сүйүнөм тим эле. Бир жолу алып кучакта ыйлап атам, токтон албайм. Ыйлап атам, гүлү менен өзү кучакта алып үйгө кирип келсе, өлө ыйлап атам. Анан мамам: "Не болду? Неге антип ыйлап атасың?" дейт. Анан бул күндү күткөм мен, бул күндү күткөм. Бул күндү Кудайым алсатпаса экен, кайта мен сени менден алып кетип калбаса экен деп өлө ыйлаганбыз деп отуруп алып үйдөн. Өзү коруп кетти менин ыйлаганыман. Ошо алдым. Сон экен, балам акча таап атса, өзүнүн акчасына гүл алып берип атса. Азыр чын айтсам, биздин көрүүчүлөр жөнүндө айтпайын, мени уялтырып жүрдүңөр. Мен деле 2 жумада бир, кээде 1 айда бир болуп апам менен мамин деп коебуз. Мен кечимсам, апам орус тилиндүү мектепте окуп, орус тилдүү болуп көнүп калган үчүн кыргызча да сүйлөшөбүз, бирок баягы ошол күндөрүбүз мамин деп коебуз. Апам менен көрүшкөндө көптөн бери гүл алып барбаппын. Биз мындай бир жака тумактанып, апалар күнү өткөзүп турабыз да. Анан Альмишанын айтканынан кийин апериңер. Барыңер, апаңызга апериңер. Барайын эми алып берейин. Киши дагы сүйүнүп толкундан ыйласын. Кичинекей кезинде деле уулум экөө чуркап гүл алып келип беребиз. Мен гүлдү жакшы көрөм, экөө тең билишет. Мама, цветы деп эле Астанадан, Карагандадан көп жүрдүк, Казакстан, Кыргызстан болуп жолдо. Ошо көчөдөн гүл үйүп алса деле чуркап гүл алып келип берчү эле. Ошо кызым азыр чоңоюп, мага өзүнүн акчасына өзү гүл алып келип берсе, сон экен, толкунданат экенсиң. Сиз азыр ошол нерсени билдирдиңиз да, мага түшүндүрүп кеттиңиз, канчалык апалар үчүн ошол гүл маанилүү экенин. Өзүң балаң алып келип берип атса, аябай маанилүү да. Поклонниктерден алган башкача, балаңдан алган вообще башкача экен. Анан ошо гүлүн, биринчи гүлүн эч ыргыткым келбейт да, соолуп калды ал уже. Соолуп, курап калдым анан. Так, мен минтем дедим анда. Мен бул баары бир гүлдү сактап коем. Атайын биремеге кагазга салып, онда алып сактап койдум. Сактап койдуңбу? Сактап китептердин арасына коюп койдум аны. Канча болду? Бир ай болуп калды уже гүлгө. Мынтип солуп, жашнакай болуп неметип калды. Солуп барганда мен жаңы гүл алып барып бердим да, могу гүлдү сактап, мындай ыргыткысы келбей жүрбөсүн деп, башка гүлдү алып барып бердим. Анан ушуну мен тил букетти ыргытып койду деп ойлодум, эле азыр көрсө китепке салып туруп сактап коюптур. Сактап койдум кызым. Сен өзүң кыздуу болгондо түшүнөсүң. Өзүң балалуу болгондо түшүнбөйт көп нерселерди. Анан бетинен өп, анан кулагынан житти, анан колунан жите берсе, мама, я уже большая, жөн турчу, мен уже чоңоюп калдым дей берет да. Анан айттым, сен мен үчүн мыйза кичинекей жаман өлгөн эле баладайсың. Анан өзүң балалуу болгондо түшүнөсүң аны десем, анан деп коет. Бул толук менен башка сезим, биз түшүнөбүз. Мисалычы, ата энеңиз айтасыз, балам, эми өзүң балалуу болгондо түшүнөсүң. Мага да атамдар айтып калышат да. Анын биз түшүнөбүз, негизичи балдар түшүнөбүз, бирок ошол түрдө, ошол сезимдердин кандай сезим болот, кандай ойлор ошол түрүндө болгон, толугу менен сезилген эмес болгон үчүн биле албасак керек да. Эми аял кишиге бул өтө маанилүү. Аял кишинин курсагына болот да, баласы курсагына төрөлөт да, курсагы чоңоюп ушу аял киши өмүр берет, понимаете? Өмүр бергенде мындай бул жашоодо эң маанилүү өмүр да. Сен аял киши катары өмүр берип атсаң, бул жашоого дагы мен 3 өмүр бере алдым деме, Кудай буйрса. Эми ошол өмүр жараткан заттар чыгып, анан сага ошо гүл берип атса, бир башкача көрүнөт экен. Мама, мен сага футболка алдым деп экөөбүзгө окшош футболка алыптыр. Аны көрүп алып, эми элдин көзүнчө кечке эле шолоктоп лилей бербейсиң да.
Анан бышылдап барып турган туалетке барып ыйлап келесиң. Эли карап турат, анан помощниктериң көп, командаң чоң, анан акырын барып турган туалетке барып ыйлап туруп анан келесиң. Анан эмне болду, көзүңүз шишипти? Жок, нормально. Гүл берген сайын, бир подарка берген сайын ушундай бир толкун сезими пайда болот экен. Анакы о деп кичине эметесиң, жылмаясың, анан туалетке барып бир сире ыйлап келесиң да. Элден жашынып барып. Биз акыркы жолу Силер түшүнө аласыңарбы билбейм мен. Гүлзат айым менен подкаст тартканыбызда ошол 1 жыл 1,5 жыл алдын ал жакта деле көз жаштар болгон. Бирок ал көз жаштар көбүнчө ошол биз баягы Lights подкасттын форматында ошол жаштыкка өткөн жол, кыйынчылыктарды, ошолорду маектешип кетебиз да. Ошол учурда баягы кыйынчылыктарды эстегенде башкача көз жаштар болгон. Азыр болсо өзгөчө башкача көз жаштар болот. Башкача вайп болот, Бактылыктын көз жашы болгон үчүн сөйдүм. Негизинен мен бүгүн биз көз жашыбызды эле абдан сонун лайтовый форматта, лайттык форматта маектешип отурабыз деп ойлогом. Лайттык формат, жеңил форматта. Жеңил форматта маектешип сонун жыргап отурабыз дедим. Бирок көз жашы болуп кетти. Ошого карабастан бактылыктын көз жашы болгон үчүн сүйүнүп да, абдан сонун. Өлө ыйлагым дедим эле. Мындай чукуп тиме психологический суроолор менен өткөн чакка алып барып, анан кайта алып келишет экен да. Анан чё за подкаст деп койм. Өңгүрөй ыйлап. Анан кайта чё за подкаст деп койм. Ыйлата турган подкаст экен. Көргөн эмес белең? Көргөнмүн, чуть-чуть эле отрывоктарын көргөнмүн. Все-таки көрүпмүн да. Анда эсептелет. Считается. Классно. Ошо Альмиша азыр ошондой кези. А мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, негизи мен англис тил мугалимимин. Мен 20 жылдан бери уже мугалимчилик кылып келатам. Кыргызстан, Казакстан, Россияда өзүм мектептерим бар болчу, Хайтайм деген. Анан кийин ушул китепти дагы учур менен пайдаланып, сизге белек кылып кетейин деп атам. Ушул китепти 11 жыл жазгам. Карагандада баштагам. Жок, Астанада баштагам. Кызым төрөлгөндө, экинчи балам төрөлгөндө Карагандадан Астанага келип, ошондо баштаган экем. Ушуну 14 саат отуруп жазгам. Чыкпай жазасың деп. Ошону жаздым, мынакей. Анан кийин Атамбаев Алмаз Шашенович президентибизди окуткам. Анан кийин ушу Жылдыздарды окуткам. Эң биринчи болуп Асоль Молдокматованы, андан кийин Жануойновду койдум. Асоль Молдокматова менде сабак алгандан кийин экинчи сабакка уже мага белек көтөрүп келген. Вы преподаватели от Бога, мындай мугалимдерди көргөн эмесмин деп. Немецкий сон бир блокнот көтөрүп келген. А Жануойнов менден 14 жашында билим алган. Бир айдын ичинде сүйлөп кеткен. 14 жашында барып Нью-Йоркко Майкл Джексон мугалимине барып бийлеген үйрөнүп келип, өтө күчтүү бийчилердин бири. Эми башыбызга ар кандай түйшүк түшөт экен. Андан эч ким кепилдик бербейт, түшпөйсүң сен ошо түптүс барып түптүс келе бересиң деген. Ушул эки кишиге аябай поддержка бергим келет. Жакшы адамдар. Аман эсен ушу сыноолордон чыгып кетсин, мага окшош. Деп учур менен пайдаланып эки кишиге жакшы жылуусат айтып кетейин. Ал тема боюнча мен билем, бирок комментарий айткан же бир нерсе айткан бир аз туура эмес болуп калат деп ойлойм. Ал жагы мен билбейм, мен билбейм кандай мындай негативди уккум келбейт, укпайм дагы. Эми ар бир адам адашат, чалынат, өйдө ылдый болот. Эми чоң залкар катачылыктар да болушу мүмкүн. Катачылыктар да болушу мүмкүн. Залкар адамдардын ниеттенбей кылынып калган нерселер болушу мүмкүн. Башына түшүк түшөт бар иш. Мындай акыйкат бар, акыйкат жок. Боло берет да, өйдө ылдый. Ошого мен түшүндүм. Экөө жакшы киши мен үчүн дайыма жүрөгүмдө. Менден Жидеш Идисов окуган, Омар окуган, Арсен окуган, Кайрат Прембердиев, Гүлжийит Калыков, Нон-стоп группасы окуган, Курал Чокоев, Айзада Жамгырчиева, Назира Айтбекова, айтор 90% жылдыз менден окуптур да. Ошого сиз дагы эми аңгыча билесиз сиз. Сизди окута албасам керек. Сизге ушул китебимди мен белек кылып, балким Кудай буйрса үй бүлөңүзгө, анан кийин бирөөнүн керегине жарап калар. Сизди аябай жакшы көрөм. Буйрса мен аңгыча бир аз билем, бирок мында бир карап чыгам го. Буякта 4 деңгел бар. Башка деңгээлдеги рекламалык интеграция болду.
Жұлдыздардын референстери менен. Бул жакта референстерден деле бери бар экен. Рахмат. Ал референске мен дагы кирип калдым. Üstüne жазса болот окшойт, Жазса болот Жазса болот экен. Заметка кылса болот экен. Мен акырын мындай техничный техникасын десем анда такып коесузбуз. Рахмат. Азыр баса 1 жылдык онлайн курсум 20 миң сом эмес. Альмиша кызым келишине карата мен 1,5 миң сом эле коюп койдум. Ушу жайка акцияга жетишип калсын. Кыргыз эли. Сентябрга чейинби? 1 жыл 1,5 миң сомдон окуйт. 1 жыл. 1 жыл 1,5 миң сомго окуйт. Бул онлайн окшойт анда, э? Онлайн. 1 айда сүйлөтөм, анан 1 жыл практика кылабыз. Иши болсо Кыргызстанды мен аңча сүйлөтүшүм керек да. Тура кой кыргызым да? Тура кой кыргыз, тура кой. Өзү ар бир үйгө английский кирсин деген миссиям бар. Ошо кызым келгенден бери ошо миссияны катуу аткарып атам азыр. Биз тиги подкастыбызда бул нерсенин баарын сүйлөшүп кеткенбиз достор. Орус тилинде, бирок ошол жолуңузду кантип баягы Бишкекке биринчи келгенде окууга тапшырам деп келип туруп кандай жумуш кылып жүргөнүңүздү, дворник болуп жүргөнүңүздү, андан кийин кандай түрдө англис тили сиздерге баягы жолдорду ачып бергенини, кийин биздин экс-президентибиз Алмазбек Шашенович менен бирге кантип үйрөттүрүп, ал сизге дем бергенини баарын сүйлөшүп кеткенбиз. Баягы кайсы учурда мен экинчи мындай жумушту кылбайм, ошого мага билим керек экен деген аң сезим, ой келген дагы эсимде. Кайсы эмненин үстүнө жыгылганыңыз бар? Ал нерсе айтпай. Боктун үстүнө жыгылгам. Боктун үстүнө жыгылгам мен. Дворник мен экинчи роддомдо шыпырып жүрөм, анан 3 саат 3тө туруп алып, бомждар чичип койгон экен. Бул сөздү уят жок. Шыпырып атам, чагынып кетти ошо боктун үстүнө, жыгылып калатпайм, тизелеп, мондай бок. Аны ошондо өзүм кыйкырып айткам. Экинчи дворник болбойм, мен дагы балдарым дагы. Эчтеке жубайм, уборщица дворник болбойбуз деп эле өкүрүп ыйлагам ошондо. Ошо эми Кудай буйрса, ошо убадама туруп келтем. Албетте ар бир профессия бул сыйга татыктуу достор. Ар бир профессиянын пайдасы бар, анын деле оплатасы, акчасы да көтөрүлүп келатат. Кудай шүр бизде өзгөрүүлөр болот атпайбы, ошол шаардын тазалыгы жагы ал бул чактарды деле. Бирок ошол жерден кандай инсайттар келип, кандай өзгөрүүлөр болгон, жана англис тили сизге кандай салым кошуп кеткен, абдан сонун сүйлөшкөнбүз да. Ошого ал темага кирсек абдан катуу кирип кетебиз. Мен негизги азыр кызыктырып аткан бир суроо бар эле. 6 жылдан бери балдарыңыз менен көрүшпөй келдиңиз. Көрүшкөн эмеспиз. Ошол учурдагы чыгарган жаштарыңыз, ал подкасттагы баягы 1 жылдын алдында ошол капачылыктан, ошол жолдон, ошол кыйынчылыктын негизинде болгон көз жаштар болчу да. Азыркы көз жаштарыңыз абдан сонун көз жаштар, энергия берүүчү көз жаштар болду да. Анан кандай болду? 1,5 айдан бери биригипсиңер да? Ошондой болуп атабы? 1,5 ай болуптур да. Аябай катуу өзгөрдүк кызым. Мондай жашообуз мындай болуп, анан ишке барып, иштен чарчап келип, анан үйгө келип туруп болуп уктап калып сразу. Биз эрте таң эртебиз мынтип башталат. Саат 5-6 тургузам. Сразу машина менен эмеге барабыз, тоого барабыз. Мен тоосуз жашай албайм. Мен ушунчалык Кыргызстанга кайта махабатым өсүп, Кыргызстан 4 мезгили бар. Ушу жер жүзүндөгү жаннат экенин түшүндүм да. Анан ошо тоого барабыз, тоодо муздак сууга түшөбүз. Мен кызыма айттым, кызым мага окшош муздак сууга түшүшүң керек балам. Күчтүү болгуң келип атат десем, болгум келип атат деди. Мындай катуу жакшы акча тапкым келип атат, ооба. Анда давай десем, биринчи күнү тизечен кирип, анан деп кайта чыгып атпайбы. Анан айттым, кызым дедим, акырын офиске алып келип алып, шагын сындырып албайын деп, мындай балага дагы туура тарбия, туура мамиле кылыш керек да. Айттым, мен сени эксперт катары алып атам, сенин продюсериң болуп атам, Сен эксперт катары актабай атасың. Мен сага болгон ишенимимди актабай атасың, балам. Сен сууга кирдиң, анан кийин жартылай эле кайта чыгып кеттиң. Сен анте турган болсоң, анда сен айт, мен даяр эмесмин деп, мен башка эксперт алайын, же өзүмдү продюсер кылып чыгарайын, өзүмдүн курсумду чыгарайын. Жай келатат, жакшы мезгил келатат, бизнес сезон. Мен анда сага убакыт коротпойм десем. Жок, мама, мен өзгөрөм. Котур, мага убакыт бер. Деп анан кийин хорошо дедим. Эртең көрөбүз дедим. Эртеси күнү кайта чыктык. Чыксак, уже сууга кирди. Муздак суу дейм, мөңгү суу агат да, понимаете? 1,5 ай мурун бул майдын ортосу да. Анан кийин ортосу эмес, аягы. Майдын аягы. Акырын сууга түшүп анан отурду. Анан ай молодец деп сууга отуруп чыкты.
Анан уже көнө баштады, күндөн күнгө көнө баштады. Анан бир күнү чыкты мага: "Мама, давай мелдешебиз." Анан эмне болуп кетти десем, ким азыр сууга кирет, суудан ким биринчи чыгып кетет, ошол жеңилди. Мен өзү 30 секундка кирип чыгат элек. Эми экөөбүз макул деп неме ошо бассейнге окшогон жер бар экен, суудан суу агып келип туруп ошол жерге топтолуп калат экен. Ошол жака отуруп 1 мүнөт өттү, чыкпайт кызым. Мен отурам, мынтип отурат. Мен да отурам, экөөбүз бири-бирибизге карап коебуз. 2 мүнөт өттү, чыкпайт кызым. 3 мүнөткө бараткандан кийин кызым бассейн чыгайлы десем, мен чыкпайм деди. Мен чыкпайм, мен жеңилбейм деди. Бул бага окшогон көкпет кыскыбайлар. Ооруп калбасын, 15 жашта да баары бир. Болду, мен жеңилдим дедим. Мен жеңилдим кызым. Мен всё чыктым деп чыгып кетсем, бул мен артыман чыкты, анан кайта кирди. Анан чыкты, анан кайта кирди. 3 жолу чыкса болобу? Айттым, сен зверь турбайсыңбы, зверь, сен кимсиң ай десем. Мен Гүлзат Мамытбектин кызымын. Деп азыр ошо сууга көнүп келатат. Анан кийин бул BMW-ни жакшы көрөт. BMW машинесин. BMW-ни көрсө эле дей берет. Эртең менен барып сууга түшүп, анан кайта келип, сон завтрак кылабыз, экөөбүз тамакты даярдап туруп, сон завтрак ошо таң эрте мезгилин жакшы көрөм. Өзүнчө бир терапия. Бул бир күнү бар келип туруп, анан уктап калып атпайбы? Сууга барып түшүп, энергия алып келгенден кайта уктап калып атпайбы анан? Уктап калам, кандай болду? Бул энергия албадыбы деп мен бир сер ойлондум, нары бастым, бери бастым. Эмне кылыш керек дедим, эмне кылыш керек? Мен мугалимдердин үйрөткөн экспертиңди мечтасын тап, мечта, кыялын тап деп. Анан уктап атканмын деп шилекей коюлуп анан. Альмиша, кеттик BMW центрге барабыз десем. Азырбы? Прям азырбы дейт анан. Ооба десем, энергияга толуп жатпайбы? Уктап шалдырып аткан бала. Бас азыр эле тамак жеп отуруп барабыз анан тамак жедик экөөбүз жакшына калып. Көздөр күйүп BMW центрге киргенде, мунун көзү тептеберек. Вообще башкача болуп катпайбы? Анан айттым, айфондон кийин эми BMW окшойт десем, мама, BMW алабыз. Деп отуруп алып BMW-ларга неметип кармалап аны. Мен буну сүрөткө тартып, эми сууга түшөт. Ошондой 3 мүнөт отурат, эми мүнөт отурат деп өзүн элестетип, же BMW отуруп аткандагысын. Эми эмне дегим келип атат азыр? SMM курсу дагы эме алып, мындай оборот алып, чоңоюп кетип баратат. Мен англисче курсум дагы чоңоюп кетип баратат. Азыр уже Кыргызстан гана эмес, уже казакстанский блогерлерге чыгып реклама берип, Казакстанда окуткан аткабыз. Эми Кудай бурса ушугусын BMW-сине жетет окшойбуз деген ниетте болуп атам. Анан алганда дагы мындай кичинекей эле BMW-син албай, BMW M5 G90. Мен айта алам деген. Аны айта алат еще. Мен алгандай десем, ошо BMW-да сатуучу айтып атпайбы, бул эң кымбат машина. Бул салондогу эң кымбат машина Гүлзат эже. Кызыңыз канча жашта дейт? 15-те десем, ал даже гражданскийлер айдай албайт, аны мындай алар профессионалды айдаш керек. Ал өтө күчтүү машина. Мындай, менин кызым шаблондорду айырып атат да, менден бетерчи. Мен өзүм коркуп кетем деп. 15 жашар, бирок алгысы келип атпайм, эмне кылайын эми десем, ким айдайт аны дейт. Билбейм, водитель бир айдоочу алабыз да анда. Билбейм, баланын шагын сындырбагылачы, жөн тургулачы. Кызым, всё будет нормально. Всё айдагың келип атабы? Энергия барбы? Бар. Болду, андай жума сайын ушу BMW-га келип турабыз, макулбу? Деп экөөбүз сүйлөштүк. Күндө жума сайын барып туруп атабыз, карап энергия толуп атат. И реально ушундай иштеп атат. Ишенесизби? Чоң кишиде иштеп атат, 15 жашар кыз. Кечинде саат 12-де жатат, мен менен чогуу 5:30-да турат. Күндө 5,5 сааттан уктап атат. Анан машинамды уктап калса, мейли уктап алсын дейм. Мен го көнгөн адаммын, мен го кашкырмын. Эми бул бөлтүрүк болуп атпайбы? Ошо. Бөлтүрүк сизден ашып кетти. Контраст душ дейт да, ошол сууга кирмейди. Ал абдан пайдалуу. Мен билишим боюнча ойгонгондон кийин, бир аз баскандан кийин, бир аз ысыгандан кийин контрасттык ошо муздак сууга кирген канда уйку учурунда топтолгон кортизолдорду күйгүзөт экен да, ошонун баарын чыгарып салат экен. Силер завтракка чейин барат кетсиңер да, тамактанганга чейин. Абдан сон. Мен муну өткөн жылы эле ошол нерсени практиковать кыла баштадым. Тоого чыга баштагандан бери элечи, канчалык пайдалуу экенин. Сууга түшүп көрдүңүз беле? Ооба. Мөңгү сууга. Ошо Алла көлгө барганбыз, Караколдо. Ошол жака кирип, биздин ошо эң тестостерон мен деген досубуз бар, Бакай дегенчи. Мен андан коучинг алып ошо эртеңдер туруп, журкап ушинтип жүргөм өткөндө. Ошол
ал абдан көп отурду. Биз кирдик, мен 3 мүнөткө чейин араң ошол. Эң негизгиси суук сууга киргенде баягы дем алуунун темпini кармаш керек го. Деп туура дем алгандан кийин аны көйнө баштайсың да. Ошол жакты бир бузуп алсаң, уже дем албай калып чыгып кетишиң мүмкүн. Ошону үйрөнгөнгө эле 1-2 айдай кетти окшойт. Бул душтан баштадым. Биринчи ошол 10 секунд, 15 секунд. Кийин ошол контрастный душ менен кийин барганда оңоюраак болду окшойт. Сиз болсо хардкор кылыпсыз. Негизи биринчи күн тизе кечен, экинчи күн кирсең кирдим, кирбесең продюсеринен албайсың деп кирсиз кылсыз да. Анан чыдап атпайм. Анан өзүм жүрөм чыгып калды. Орко болот экен деп карап коюп, жок. Тыпырчылап эле жүрөт. Азыркы жаштар эми күчтүү. 5 мүнөткө чейин бирок түшсө болот экен. 5 мүнөттөн көбү бир аз зыян болуп калышы мүмкүн деп атышат. Эмне дегенде ошол бир досубуз ал 28 мүнөт 30 мүнөткө чейин отуруп салды да. Рекорд кылып мен азыр көп отурам депчи. Бирок пневмония бир легкийси бир отказ берип ушундай резко абдан көп отурса болот экен. Бир 5 мүнөт. Көнүш керек. Көнүш керек. 5 окшойт, 3 мүнөт отурам, анан кичине чыгам, бир 2 мүнөт отдых кылып туруп, анда кайра кирем. Ошентип туруп, анан мен 8 жолу кирип түшүп атпаймынбы анан. Жок, оорубай эле жакшы эле сон. Неме негизи ушул бир айдан бери кылып келатасың да. Анда көнүп эле калып турам да. Көнүп калды. Жакшы эле көнүп калды. Мен да көнүп калдым. Биздин подписчиктер да көнүп калды. Күндө бизди байкап дем алып атышат да алар да. Дем алып атышат. Алар да мотивация алып, анан менден дагы курс алгысы келип атат. Балдарды кантип тарбиялаш керек дегенчи. Анткени азыр именно подростковый өспүрүм учурунда көп конфликт пайда болот. Ата эне менен балдардын ортосундачы. А мени кичинекей кезимде эле урчуш мамам. Мен тем более мындай өтө жандуу бала болчумун. Урчу, анан чыбыгы өсүп кел десе, чыбык өсүп келчи, мен чыбыкты талсам, мен сабачы. А бирок ошо мен сабап атканда мен өзүмө сөз бергем, мен балдарымды сабабайм деп. А бирок башка нерсе көрбөгөндүктөн булар чыр чатак чыгарат да, эми кичинекей экөө уда төрөлгөн. Экөөнү чаап салып, анан кайта кучакташып үчөөбүз ыйлаш элек. Анан ошондо издене баштагам. Кантип балдарды урбай тарбияласа болот мындай? Укпай атпайбы деп атам. Канча бир 7-8 жыл алдын. Булар жаңы төрөлгөн да. 10-жылы кызым төрөлдү, 12-жылы балам төрөлдү. Анан уже бул 3 жаш болуп калганда, ал уже 1 жаш болуп калганда уже конфликт башталат экен да. Муну баламды алып ыргыткысы келет деп, терезеден ыргытып жиберчи дейт. Анан игет ошондон баштап конфликт да. Анан бул экөөнүн конфликтин кантип жайып окшойт да. Терезеден ыргытып жиберчи, мага кереги жок деп коет. Эми ошондой болот экен да. Анан буну кантип жеңиш керек, кантип мамиле кылыш керек, кантип өсүш керек билбей аткам да. Анан издене баштадым. Бир жолу Алымбекти бир койгондо учуп барып стенкага тийгенде, анан уулумду кучактап ыйлап, анан айтты, өзүмө сөз бердим. Эми балдарга колуң тийсе Гүлзат дедим. Үйрөн деп өзүмө сөз берип, анан үйрөнө баштадым. Жапондордун китептерин окуп, как воспитывать ребенка окуп, фильмдерден окудум, көп жерден окудум. Бирок эң күчтүү окуу ошо датчандардан окудум, Даниядан барып окуп келдим. Булар дагы жан экен да, булар дагы жан. Просто бул машинеси экен да. Жан бул айдоочу, водитель, а машина бул дене. Денеге отуруп алып биз жан. Денени айдап келип отургузуп, мындай микрофонду каратып сүйлөтөт экенбиз да, машинени иштетипчи. Анан ошондойбу деп, мен буларга жан катары сүйлөшө баштадым мен. Мындай отургузуп, мындай, мен азыр силерге өтө маанилүү нерсе айтам, балдарым. Давайте биз чоң адамдар катары, мындай жан, руханий зат катары сүйлөшөлүчү дегенде башкача боло баштады да. И реально мен негизи детский коучмун. Любой бала менен тил табышып кетем. Даже өлө мындай эркке жерге жатып алып дүңгүрө ыйлап аткан бала менен дагы тил табышып кетем. Анткени мен билимин алып жүрөм. Дайыма ошо билимимди өзгөртүп чоңойтуп келтем. Педагог, мугалим, анан кийин наставник, устат болуунун дагы өзүнүн бир илими бар экен. Ошондо мындай катуу да айтыш керек, анан жумшак да айтыш керек. Өзүнүн бир методикасы бар, ыкмасы бар, ошону дагы мындай баланс менен айтыш керек. Ошону да үйрөтпөйсүңбү деп атат. Анткени кызым келгенде бир сыйра мени өнөр көрсөттү, анан моментип туруп буруп туруп уже өзүмдүн ыкмама салып алдым. Анан ошондо кызым рост бере баштады, өсө баштады. Мындай аял катары дагы, инсан катары дагы, анан адам катары дагы. Ошондо экөөсүнүн ортосунда конфликт жок. Мисалы, мен кызымдын урматын жоготуп алгандан корком.
кызым дагы менин урматымды жоготуп алгандан коркот. Мгм. Ушундай мамиле түзө алдым да. Экөөбүздүн азыр мамилебиз ушундай. Мен аябай чоң урматым менен сүйлөшөм, кызым менен. Кызым дагы мен менен чоң урмат менен сүйлөшөт. Анан кийин ошо элге дагы ошону биз трансляция кылып турабыз. Мына экөөбүздүн мамилебиз ушундай. Силер да бизге ушундай мамиле кылгыла. Дегенде анан кийин экөөбүздүн ортобузда мындай союз, ынтымакта чоңоюп бекемдеди да. Анан ошондо кызымды өзүмдүн вайфайыма, өзүмдүн деңгээлиме чыгарып алдым деген ойдомун. Анан бул кыз Кудай буйрса, бул инсан менден да ашат. Космос, галактика болот. Анткени ушундай билим алып келатат Кудай буйрса. Экөөбүз дос катары дагы. Мен секреттеримди айта алам кызыма. Кызым мага секреттерин айта алат, мындай эме жок да, бирок ошол эле учурда мындай дистанция бар. Мындай бир мындай чи бар да, субординация сыяктуу же чийден чыкпаш керек. Мындай бул чийден чыгып бартасың кызым. Же мен чийден чыгып бартам, давай, всё, ушул жактан тототолу деп. Өткөндө бир пранк тартты эле кызым. Мама, келсең бияка деп сен деп атат. Анан кийин монсең деп анан ошону чыгарсак, подписчиктер бар, урушту бозумду. Сен эмне сенсирейсиң? Сен деген сенек сөз, анан сиз деген сылык сөз. Ошолорго дагы айткым келет. Подписчиктерге дагы. 2000 комментарий болуп кетти го. 2000 комментарий болуп туруп, где-то 1000 сен неге сен деп айтасың деп эле жарым ушуну мени ушуп атпайбы анан. Мен этот эски менталитет калыптыр деп анан. Скуфтар келет. Жок, мен кызым менен дос катары болгум келет. Ооба, сый, урмат, ата энеге болгон бар, Кудай буйрса. Бирок мен дос болгум келет. Менин балдарым менден коркпой, мага сүйлөшүп, өзүнүн сырын, өзүнүн мындай сырдаш болгум келет да, бүт нерсесин. Ишеним жана ачыктыгы калыш керек. Ошол эле учурда энелик, анан кийин балалык дагы эме бар. Өзүнүн субординасы, өзүнүн ыкмасы, өзүнүн милдети, өзүнүн укуктары бар. Ортодо ошого мен наоборот сиз дебе. Сиз деген алыс ответ да. Катуу эле алыс ответ. Сиз деп. Билбейм, мен үчүн ушундай. Мен үчүн бул туура. Урушпай эле койгула, мен баары бир кызыма айтам, капа болбойм, мен наоборот, кой кызым, сен эле дейбе, нормально всё. Ошол 2018ден баштап 25 чейин көрүшпөдүңөр, 6 жыл болуп калабы? 6 жыл ичинде кандай сезимдер, ошондо акыбалда кандай да жүрдүңөр эле? Биринчи Альмишадан сурап кетсек болот, калсаңыз. Или болбосом сизденби? Кандай? Ал учурда кандай болуп ошол бирге болбой калган нерсеңерди да биз маектешип кеткенбиз тиги Лайтс подкастта. Ал учур кыйын учур болчу. Баягы жаңы кинодо жакында эле алган инсайтым, ошол эле жаңы бир оюм. Что победить нужно проиграть деген нерсени укдум да. Бир нерсени чындап эле абдан жакшы көргөн, жакшы жанында болушту каалаган нерсени жанына алып келиш үчүн кой беришти билиш керек деген сиз айтып кеткен инсайттар болгон. Анан ошол учурда кандай түрдө ошентип ажырашып калганыңарды дагы биз маектешип кеткенбиз Лайтс подкастта. Бул жакта ошол учурда Альмиша кандай сезимдерде жүргөнү маанилүү жана кызыктуу деп ойлойм да. Неме, адам апасы жок болуп калганда экен. Апасын ар кимден издей берет экен да, атасынан издей берет экен, подружкасынан издей берет экен, братишкасынан издей берет экен. Ошентип сырата болуп жүрө берет экенсиң да. Мен анда апам бар, бирок жок да. Мама у меня есть, но её нету. Потом я ее искала, в подруге искала, в папе искала. А папа это же не мама, подруга это же не мама, братишка это же не мама, сестренка же это не мама. Вот так вот как будто өзүңдү сирота болуп сезип аткан этот неме моменттер болгон эле. Жетим окшошпу? Не, ооба. Анан неме мындай болгон эле да. Мама керек экен да, сени баары бир эч ким мамадай болуп түшүнбөйт экен. Мама кандай болсо да түшүнүш керек мындай в принятии болуш керек да. Мама это мама, болду, всё, не надо. Ар ким жамандай берсе, мындай умам уже мамам ар кандай контент тарта берип, бирөөсүнө жагып, бирөөсүнө жакпай мындай мен эмитип кээде пикирлер да бөлүндү да, пикирлерчи ошо жаман пикирлерди көбүрөөк угуп калып. Мага неме мындай таанып алган адамдар бар эле да. Сен Гүлзат Маматбектин кызы болгонсуңбу? Билесиңби, Гүлзат Маматбек мындай кылып атат, андай кылып атат. Өлү мынтип жамандап анан мени. Анан мен кичине жаман болгонун сезип аткан элем да. Блин, жаман экен деп эле. Кичинекеймин да, 9-10 жаштагы балам.
Анан мындай туруп анан ойлондум да, так, сен эч нерсе билбейсиң уже сат дейм. 12 жашка чыкканда сен мындай уже мындай осознанныйраак болосуң да. Анан сен өзүң мамаңды көрө элексиң, уже 4 жыл болду. Анда азыр поспешный болуп кылба, анан пожалеешь деп айтып аткансың. Өзүм айтып аткан элем. Потом говорю, жөн эле пока нейтральный эле пока относись деп өзүм айтканмын. Нейтральный эле болуп тур, нейтральный. Мамаң жөнүндө эч нерсе айтпа, мамаң жөнүндө бир нерсе айтса эле укпа, жакшы болсо дагы, жаман болсо дагы пока эч нерсени укпай тур. Мындай мимо ушей, жаман нерселерди мимо ушей. Мындай кээде чукуп коюшат да бир нерселерди мээңе киргизип туруп чукуп койгондо, так, кой тур. Сен аны көргөн эмессиң, өзүң көргөн эмессиң, кой тур. Айта берсин, сен жөн эле мындай деп эле койсоң, анан өзүң барып баары бир мындай мезгил болот да, сен мамаң менен көрүшүп, сүйлөшүп, анан баардыгын тактап, баардыгын билип алып, билген момент болот. Азыр ушул моментке чейин жамандабай тур, поспешный вывод кылбай тур. Өзүң башыңда и так каша болуп аткан кезиңде кайра каша кылып албагын өзүңдү. Пока что ушинтип нормальный эле, нормальный жүр деген өзүмө мындай сезим бар эле да. Ошентип мен 2 жарым жыл ушинтип жүргөнмүн да. Нейтрал деп эле мейли айта берсин. Мимо ушей. эмне дегенде апаң популярдуу адам, анан ар кандай хейтерлери дагы бар, ар кандай ойлору бар, комментарийлер бар, ар кандай сунуштар бар, ар кандай кызыгуулар бар. Бул ойду эгип коюу башыңда, балким же бул ойду же бул нерсени караштырып кой деген ар кандай ойлор, ооба. ниеттенбеген манипуляциялар деле болсо керек эле дейм. Ооба. Ошондо ар кайсы адамдар ар кайсы нерселерди айта берет. Бирөөсүнө жагат, бирөөсүнө жакпайт. Ошондо мимо ушей, жакшы болсо дагы мимо ушей, жаман болсо дагы мимо ушей. Өзүң барып туруп көрмөй сайын эч нерсе айтпагын деп өзүм айтканмын да. Эми 8-9 жашымда жамандап жүргөнмүн да. Эми кичинекей 3-4 класста жаштагы бала болгонмун. Анан айттым, болду эми Альмира, мындай кичине чоңойчу дедим анан өзүмө. 11 же 12 жашым болгон эле да. Пока что эч нерсе айтпай тур. Ар ким жамандаса, сен алар менен кошо жамандабай, эч кимди жамандабай, жакшынакай сонун жакшы болуп жүр. Өзүмө мындай программа берген эле да. Мама айткан эле, эч кимди жамандабай, жакшынакай кыз болуп жүр деп айткан эле да. Мен 7 жашымда болгонумда. Ошондо мен эч кимди жамандабай, жакшынакай жакшы кыз болуп жүр деп өзүм айтып атканмын. Ошого анан 14 жашыма уже эсиме кирип, сен мамаң менен эмнеге сүйлөшпөй атасың деп өзүмө вопрос берип атканмын да. Анан 1 же 2 айдан бери мындай ойлоп анан мамама жазайынчы деп туруп анан жаздым, сүйлөштүк уже. Мамам ушундай экен, мындай болгон экен. Деп туруп анан биз 1 айга жетпей мынтип переписка менен сүйлөшкөнбүз. Анан биринчи көрүшкөндө мен эми мамам жок болгону менен мен кичине мужской жагы мындай каттуу болгон жагым мындай каттуураак болуп калган эле да. Анан мамам менен жолукканда мамам ыйлап, мен ыйлабай, мен өзүм каттуумун да, өзүм мындай выдерживать легко могу. Ушул жагы атама окшош, мен любой нерсени выдержу, любой нерсени. Бир нерсе уруп калса дагы выдержу, колум сынып калганда деле мамам айткан эле да. Мен кроваттан жыгып түшкөн элем. Анан колум ооруп атат, ыйлап атам. Мама, болду эми ыйлаба деп айткан да. Мага эсимде бар, 6 жашта элемин. Болду эми ыйлаба, тышсам алып баланын деп туруп ыйлабай калдым. Анан көрсө больницага барат, сөк мынтип так торчит. Переломбу прям. Открытый перелом, ачык сөк калган. Потом кичине мындай чоңойгондон кийин уже эстеп калдым да. Мен выносливый экенмин да, уже 6-5 жаштагы бала болсом дагы выносливый болгон экенмин. Ошого мамам менен жолукканда мен ыйлабай, нормальный эле болуп жүргөнмүн да. Азыр деле баары бир ыйлаш керек да. Мында бул жактагы эмоцияларды чыгарып туруп, анан өзүң мындай бир собранныйраак болот экенсиң да. Эми азыр ушул эмоцияларды чыгарганына үйрөнүп атам. Эми кичинеден ыйлаганда ыйлап, күлгөндө күлүп, күлгүң келбесе күлгүн. Эми күлүп Вставай эле. Ооба. Өзүңдү зордобой, чуть-чуть стараюсь эмоции контролировать. А в тот момент, когда мы с мамой просто только встретились, я не плакала, как камень вот так вот стояла. А потом уже с мамой я научилась так вот развивать вот эту свою часть. Эмоцияны чыгардыча, немени, когда хочется плакать, плачь деп айткан эле да мамам.
Анан ушинтип эмоцияларымды контролдоп, ушинтип мама менен эми сирота болбой калдым да. Ар кимден мама издеп жүрбөй, эми мамам бар, мына мамама айткан нерселерди айтам. Подружка ал подружка, папа ал папа, братишка ал братишка, ошолорго мындай братишка, мама, папа аркылуу эле мамиле кылып атам. Мамамды уже эч жактан издебей калдым эле. Ошол 6 жылдын ичинде кандай деп ойлойсуң? Ажырашуудан кийин капачылыктар же өзүң калып калгандай бир сезимдер, ошондойлор Жек көрүү. ошондой нерселер болгон беле? Жек көрүүлөр. Ты меня бросила дей берет да. Мм. Сен мени таштап кеттиң депчи. Азыр бир жак тиске неме минип баратсак дагы, самокат минип баратсак дагы мен аксыга кетип калсам, ты меня бросила дей берет. Ал бул чочуламайлар пайда болуп атышат, алсыраак кетип дан калып кетемби дегенде сезимдер өзүң мындай сезсең. Кичине мындай психологический жактан кичине бар экен да. Эми аларды чуть-чуть контрить деп баштайм да, эми контролировать тоже чуть-чуть надо. Кичине жаман айткандар деле болгон. Ой, мындай ар кайсы жактан жамандаса, өзүң деле кичине жаман ойлоп каласың да. Кантип өзүң менен мындай сүйлөшпөсөң деле баары бир жаман ойлоп калат экенсиң да, баары бир. Ар кайсы жактан жаман болсо, өзүң деле жаман ойлоп калат экенсиң да. Анан өзүң бир анализ кылсаң, өзүң менен өзүң сүйлөшсөң, анан ончо деле жаман эмес экен деп ойлоп каласың да өзүң. Ошого акыл эсиме кирип, жамандаганда мынтип айтып аткан эле да мага бири. Сени апаң эгерде жакшы көрсө, атаң менен жашайт эле. Мындай чыдап туруп жашайт эле. Анан мен ойлоп койдум. Кичине мындай ойлодум эле да, реально мынтип чыдаса болмок, анан думаю, амей, нет, уже 12 жашыма толгондон кийин мен немени кыйналган нерсени уже билип калдым да. Анан блин, мамам ушинтип кыйналгандан көрө кетип калганы жакшыраак болгон эле да. Анан мамам азыр сонун бир мындай звезда болуп, билим алып, мугалим болуп, ошондой апа жакшы да. Андай мындай бир билбейм деген байкуш апа болгон. Байкуш апа болгондон көрө билим алган, уже звезда болгон апа болгон жакшыраак да. Ошого мен өзүм анализдеп, өзүм кыйналганды уже сезип алганмын да. Кичинекей братишкаларымды карап, уже кыйналганды билип. Анан жок, мамам кеткени наоборот оңураак болду да. Биз деле кыйналбадык. Атам менен мамамдын ортосунда уруш болгондо биз деле кыйналат элек да, ортодо балдар кыйналат эле. Ошого мамам кеткени оңураак болгон эле да, наоборот. Эми мамам өлүп калбады да, мамам менен баары бир көрүшөм, ошону капа болбой эми Альмира нормальный эле нерсе деп өзүм ойлоп койдум анан. Вот. Эми 6 жыл боюнча сиз сурадыңыз, өтө кыйын эле өттү мен үчүн. Азыр кызым айтып атса, ошону эстедим да. Мен эң кичүү сестренкам Мерзатым видеосун жөнөттү. Бир жерден чыгыптыр. ТикТоктонбу? Кичүү кызым менен улуу кызым экөө бири-бирин видеого тартып. Анан кийин мен кичинекей кезинде колдорун жакшы көрөм да. Кичинекей колдорун өп, жыттап, буттарын жакшы көрөм. Буттарын анан мага да колдорун бере берчи, буттарын көрсөтө берчи, мынтип өппөйсүңбү деп. Ошо балдардын буттарын, колдорун жакшы көрөм. Анан мен ошондо 10-чы этажда жашап атат элем. Ошо былтыр ушу ноябрда болду. Өтө катуу бир эмеден өттүм да, сыноодон. Ошондой нерсе неме Босфор деңизинде да болгон, немеде Турцияда ошо өлгүм келипчи. Ошо видеону жөнөтүп калганда жалгыз жатам, чарчап, спальныйда жатам, жана кызымдын видеосу, эки кызымдын видеосу. Деп жанакы Гүлзат жертва койгонду өлө ыйлап атам, анан мага эмне кереги бар мындай жашоонун? Ушу эки кызымдын көтөндөрүнүн буттарын жыттап, тырмактарын алып бербесем, чачтарын өрүп бербесем деп монтип балконго чыктым дагы. Өзүм таштабайын, анан барып тынч дедим, Гүлзат, тынч, карма өзүңдү, карма, ошо эки кызга керексиң деп барып турган. Жыйнап кетиптир өзүмдү. Өлө өңгүрөп. Ошондо айтып атпайсызбы, мындай өңгүрөп ыйлаганга дагы жол бериш керек экен. Кроватьта жатып алып, мондай чапкылап, подушканы чапкылап, уулдап, как раз терезеден ай көрүп турган экен. Жана эме каршыкыр эне ыйлайт го, уулдап ыйлайт го, бир ушундай бир фильм бар го. Ошону
туура ыйлап алгам мен. Ошону бир сыра эстедик кызым экөөбүз. Ошону эстеп айтып бердим анан. Бир ыйлап алгандан кийин анан всё кет. Ошондон кийин анан кое бердим. Кудай балдар сеники, сага бердим аманат. Кааласаң кайтарып бер. Каалабасаң сеники деп отпустила. Мен кайта кое бергенден кийин анан кийин кызым келип атпайбы мага. Ошол нерсени кое бериш керек экен. Ыйлап дагы. Ыйлагандан кийин ошол аң сезим келди, ошол ой дагы келди беле. Же андан кийин Ыйлагандан кийин Кудай балдар сеники мага бердиң өзүң алдың. Кудай сенин буйругуң деп багынып сдаваться этип бергенден кийин анан кызым келип атпайбы. Бирок эсиңизде барбы, биз подкастта отурганда сиз айткансыз, мен кое бердим, бирок буюрса биз биригебиз кайрадан. Буюрса Жок, менчи вообще кое бердим да. Мен биригебиз дебедим даже. Да? Мен мага вообще даже көрсөтпөй койсоң дагы ыраазымын. Балдарым аман жүрсүнчү. Сенин аманатың, сеники. Мен да сеникимин. Бул Турцияда баягы ыйлагандан кийинки учурда айтасыздар. Неме, ноябрь, ушул былтыркы ноябрда. Былтыркы ноябрда. Биз анда подкасттан дагы бир жарым жыл алдыныраак тарткан экенлик анда. Ошону реально кое бердим да, мына чын жүрөгүмөн 100% кое бердим. Даже мага эч качан көрсөтпөй койсоң да ыраазымын. Мен ушу балдарды энелик сезимди, энелик бактылуулукту сезип, ошого ээ болгонума да шүгүр. Хорошо, Кудай, баш ийдим дедим да. Даже ошол ситуацияга да баш ийдим, балдарымды көрсөтпөй койсоң дагы. Анан кийин ошондон кийин 2-3 айдан кийин келип атпай калсам. Биринчи болуп туруп Альмиша сен өзүң жаздың, э? Өзүм жаздым. Мындай осознание деген нерсе келди да. Сен эмнеге мамаң менен сүйлөшпөй атасың деп өзүм айттым да. Потом я сидела, думала, реально, почему такой вопрос себе задала. Потом думаю, что тебе мешает написать? Что тебе мешает? Телефон есть, аккаунт есть, доступ есть. Можешь взять и написать. Написала ей и в школу кайтайм. Мага мамам өзү жооп бербеди. Запростор толо болгондон кийин жооп бере албады деп ойлойм. Анан мен кайтаймга жазбадымбы, языковая школага. Анан ушу немеге жазып туруп айтып атпаймынбы, Гүлзат Мамбектин кызы жазып атат деп, анан айтып коесузбу жазды деп, анан көрсө Азирет байке жооп Помощнигиме, жардамчы болом. Азирет байке жооп бербедиби? Анан мамамы чалып туруп, мамам тигил аккаунтка кирип туруп, менен сүйлөшкөн эле да, англис тили аккаунтта. Ошентип менен жазышып, ошентип сүйлөшкөн элек. Мен өзүм жаздым, өзүм осознание кирип, өзүм чоң оюп, анан айттым да, эмнеге? Вопрос, эмнеге? Ошо бардык нерселерди по полочкам расставил. Мындай болду. Бул кандай иштейт бул жашоо, бир сонун табышмак да. Мен устаттарым үйрөтүп атат. Энеңе благодарность жаз, акчага благодарность жаз. Мындай ыраазычылык жаз. Ыраазычылык деген китебим бар. Ошол түнү мен отуруп алып ыраазычылык жазып атам, анан кийин акчаларга жаздым, рахмат силерге деп. Өзүмдүн душмандарыма жаздым, силерге да рахмат, мени аябай чоңойттуңар деп. Көп кишиге жаздым да, анан кийин мамама жазам эми акырында. Түн болуп кетти, анан акырында жазып атам, анан ыйлап атам, эмнегеdir бир ушундай бир толкун келди, анан ыйлап атам, анан эми мамам тирүү го деп, анан кийин мен мамам өзүнө эле чалайынчы десем уже түн болуп кетти, анан жок, уктап атат болуш керек, анан голосовой жөнөттүм. Мамке, рахмат, сиз мени дүйнөгө жараткан, ушу өмүр мага тартуулаган, ушунчалык сонун энесиз деп мамама голосовой жөнөтсөм, мамам да мага голосовой уктабай атыптыр да. Ой, кандай иштейт бул билбейм. Мамам да уктап атыптыр. 12:30 түн. Кызым, мен да бактылуумун. Мен сендей кызым бар экенине бактылуумун. Сынба кызым, сынба, сен дүйнө багында турган кызсың, угуп атасың деп. Ушундай угутуу болуп бири-бирибизге ушунчалык магия болуп, мындай бир сүйүү, ыраазычылык тартуулагандан кийин жатып чарчап уктап калдым. Эртең мен турсам, чарчап атыптырмын. Мен өлө иш кылам да, анан Гүлзат, сен барып спа салондорго, массажга барганга татыктуусуң. Давай. Сен да бирөөнүн баласың, сен да бирөөнүн энесиң деп. Барып, ошо массаж алып, өзүмдү тандап, өзүм сонун массаждар тартуулап, Балика массаж жасап берди. Ошо кушеткада жатып, анан туруп анан карасам эле Гүлзат эже кызыңыз жазып атат дейт. Анан бир сыйра өзүм жоғоттум, бир сыйра. Ошо жерде жанагы өңгөргөндө
деп ыйлап атам. Балика чуркап келип what's happening to you? What's wrong? Сиз Балиде элеңиз ал учурда? Жок, бул жакта биякта эле балийский массаж. балийский массаж жасап берип атат да. Ошол жактан келген бир кыз экен. Англисче сүйлөп атат. I'm okay. Everything is okay. Деп мени стульчикке отургузду, суу берди, чай берди. Калчыда ыйлап атам просто мен мындай. Анан кийин мага жазып атат кызым. Мама мага инсайт келди депчи. Мага инсайт келип атса, мамама благодарность жаш керек деген. Мен кызыма да инсайт келип атты. Ошол түнү жазбадым мама. Ошондой бир мындай байлануу экен да бул жашоочу. Сен башка бирөөгө жакшылык кылсаң, сага ошол нерсе кайтып келет. Сен мамаңды ыраазы кылсаң, сени балаң ыраазы болот. Ушундай экен да бул мындай кайтар дүйнө. Ошого бири-бирибизди капа кылбай, мындай жакшы нерсе тартуулап, жаман нерсе болсо дагы дагы ыраазы болуп, все хорошо, мындан мен билим алайын, бир сабак алайын, бу да Кудайдын буйругу деп жакшылыкка жорууй берсең, жакшылык эле болот экен. Чындап эле пландаштырсаң деле мындай болушу мүмкүн эмес го. Карасаңыз, сиз ошол күнү чындап эле ошол түнүн жазган учурда сиздин кызыңыз сизге жазганга чечим алыптыр. Ровно 12:30 жазбадымбы? Ровно 12:30 жазганмын, если честно. 12-ден. Сиз аны эртеси күнү? Жок, ошол түнү мен мама жазып атам, менде трансформация болуп атат, менин кызымда да трансформация болуп атат. Ошол эртеси күнү барып туруп анан кийин мен балийский массаж алып атсам. Сизге ошо информация кийин ошо эртеси күнү. Ана ошо массаждан кийин келип атпайбы саат 1-де. Узаты Джессика кечетен бери, түндөн бери кызыңыз жазып атат деп мен жардамчыма айтып атат. Биз сизге айта албай атабыз. Сизди капа кылып неме кылып салабызбы, травма кылып салабызбы деп. Ана мен балама жазып атса, кантип айтпайсыңар деп бисер анда уштум. Сизди капа кылабыз деп. Сиз аз дагы бир депрессияга түшүп кетсеңиз эмне болот дейт. Түшпөйм менин балам жазып атса кантип түшмөк элем. Деп алар да бисер уюштум. Ушундай кайтар дүйнө. Эмне берсең ошол нерсе кайтат да. Тагын бир сиздердин ой жүгүртүүңүздү, бир-эки сөзүңүздү уккам. Абдан актуалдуу тема, маанилүү тема деп ойлойм. Ушул нерсе боюнча дагы бир маектешип кетсек болот экен. Азыркы заманда балдар ата-энесине жардам берип караганга милдеттүүбү деген суроого сиздин өзгөчө көз карашыңыз бар экен. Менин оюмча башкача көз караш. Башкача көз караш. Ал дагы вот мындай да билим алуу, мен Мамытбек атам башыма ошол программаны киргизип кеткен. Балам, билим ал деп. Билим ал. Сени билим любой проблемадан чыгарып кетет деп. Эми мындай. Мен устаттарым айтышы боюнча. Мен ошо эрежеге баш ийем. Кудай жараткан система мындай экен. Ата-энеден кийин бала, баладан кийин баланын баласы. Ошондо мээр, кам көрүү, жардам дагы өйдөдөн ылдый кетет экен да. Өйдөдөн ылдый агышы керек экен. Биз ортодо аябай чайналып атабыз. Биз ошондо. Биздин ата-энебиз дагы бар, балдарыбыз дагы болсо керек. Балдарыбызга дагы кам көрүп, ата-энебизге дагы кам көрүп, ортодо чайналып атабыз. Кудай берген системаны бузуп, биз өзүбүздү Кудай сезип, биз өйдөдөн ылдый боло турган энергияны өйдө каратабыз деп, өйдөгө түртүп атабыз. Ошондой ортодо биз чайналып атабыз. Ортодо инвалид, эң биринчи инвалид биз, андан кийинки инвалид ата-энебиз, андан кийинки инвалид балдар болуп калат. Көрсө, мынтиш керек экен. Мына балаң 18 жашка чейин балаңды сен кам көрүшүң керек. 18-тен кийин балаңды кой беришиң керек. Давай. Мен мамам ушинтип, сен менин моюнумда илине турган медаль эмесиң, давай өзүңдүн акчаңды өзүң тап деп 6 жашыман эле мени акча тапканга үйрөткөн да. Тура кылган экен. Бирок бизде мындай ниет бар экен. Ушу менин балам чоңойсо мени багат деген өтө инвалид ниет булчу. Бата кылып атканда да мен балам мени картайганда багат. Жок, айланаңдар. Картайганда бизди бакпасын балдар. Биздин балдар өзүнүн балдарын баксын. Биздин балдар өзүнүн балдарын баксын, алардын балдары өздөрүнүн балдарын баксын. Эми ошондо особенно пенсияга чыкканда иши жок отуруп калат экен дагы. Мен атам пенсияга чыкканда аябай карып кеткен. Мен пенсияга чыктым, мен эчкимге керек эмесмин деп. Ата, керексиз, давайте иш кылабызбы, давайте кайтайм ачабыз, мектеп ачабыз, базыңыз деп. Айылдан сүдөрөп келип, Жалалаттан сүдөрөп келип, анан Оштон сүдөрөп барып анан кийин Астанага чейин алып баргам да, ошондо атам аябай чоңойгон, өтө чоң болуп мындай көтөрүлгөн. Чачтарын ак баспай, мындай өзү тоолуу, беттери бурушпай. Эми мамам азыр ушундай учурда болот да. Мен 70-ке чыктым, мен баарыңар арагыла, бул. Мен эчтеге мындай кароосуз калдым деп, мамам бизди азыр мажбурлап атат. Мама да түшүндүрдүм. Мама, сиз өзүңүз карашыңыз керек.
өзүңүздү өзүңүз иреттешиңиз керек. Мен мына балдарымды карашым керек. Мен сизди баягы караганга уже мындай мүмкүнчүлүгүм да жок. Сизге кичине каралашам, бирок өзүңүздү өзүңүз каралашыңыз керек. Анан кызыма да айтып атам: балам, мен сага ашка жүк, башка жүк болбойм. Мына сен 18-ге толдуңбу? 18-ге толоруң менен эле уже акча тапканды үйрөтөм. Университетке тапшырганды жардамдашам. Бүттү, калган уже сенин жумушуң. Дальше турмушуңду өзүң бак. Мен өзүмө дөөлөттү, карылыкты үстүндө иштебесем, азыр өзүмө кам көрбөсөм, мен карыганда 70-ке чыкканда өлө кыйналам. Ошого балам, сен дагы даярдан десем, аха деп балама да туура мышление киргизип атам, ой жүгүртү, өзүмө да туура. Мына азыр мен 40 жаштамын, 43төмүн. Мен 70-100кө чыкканда дагы жакшынакай формада жүрүшүм керек. Ошо жашка чыкканда ким кандай абалда экен, ошолордон билим алып, ошондон үйрөнүп атам. Демек мен туура тамактанышым керек экен, спорт кылышым керек экен. Мен азыр даже 43-ке чыгып, рингке чыккым келип атат. Мен өзүмчө эле Валентина Шевченко болгум келип атат. Мен азыр реально бокска Сиз жана подушканы урганда эле сездим, удар поставил экен депчи. Ошондой ударды да көтөрүп мындай денем да картайып кетпеш керек. Денени иштетиш керек экен. Денени иштетпесең, жанакы темирди иштетпегенде дак басат, ошондой дак басат экен. Мама да айтат: мама, сиз эртең менен саат намазга тургандан кийин туруп басып келиңиз, 10 километр басып келиңиз жапондордой десем, же уктап калат, же чыкпагат, же чыгып келет. Ушундай ар кандай болуп атат. Бирок эми мейли, мамам өзүнүн тандоосу. Мен мамамдын өмүрүн узарта албайм, аны Кудайдын буйругу. Мен эми баламды кам көрөйүн, өзүмө кам көрөйүн деп мен мамамды спасательство деп коет, спасательство, спасать этип асып жүрөт элем да. Болуңуз, туруңуз, өзүнө бетим кортизол болуп картайып кеткем. Айттым: болду, мамамды өзүм жайына коеюн, Кудайдын буйругу. Эми өзүмдү карайын, балдарды карайын десе, мамам мага капа. Мен сага өмүрүмдү арнагам. Мен 5 баланы чоңойтам деди. Айттым: мама, дедим. Биринчиден, мен 5 бала туу дегеним эсми сизде. Сиз 5 баланы өзүңүз төрөдүңүз. Мен мына 3 бала төрөдүмбү? Бүттү. Эми мен жанагы иттерге окшош кечке төрөй бербей, бүттү, ушун менен токтотом. Башка бала төрөбөйм деп чечтим, потому что 5 баланы багып чоңойтуш дагы бул чоң бир эме. Мээр жетпей калат да. Азыр эмне дегим келип атат? Азыр мага толтура хейт жайт билем. Мен даярмын. Өлө деп туруп мени сөйөт бош керек. Просто мага директке жазат да, личкама жазат. Мен 5 бала менен күйөөм таштап кетти, 7 бала менен күйөөм таштап кетти, 9 бала менен. Аялдар ойлойт да, төрөгөн сайын эркекти өзүмө байлайм деп. Жок, эч качан эч кимге бала менен эч кимди байласа болбойт. Биринчиден, экинчиден, мен силерге 5 балама өмүрүмдү арнагам, силер өзүңөрдүн өмүрүңөрдү арнагыла деген дагы бул эгоизм. Бул мындай туура эмес ой жүгүртүү. Буну бизге Советтер Союзу киргизип кеткен, бул ой жүгүртүүнү. Андан биз арылышыбыз керек. Жок, мен өзүмдү өзүм багышым керек. Балам, сен чоңойдуңбу? Давай өзүңдүн ишиңди кыл, өзүң кыл деп 18-ге толгондон кийин эле көтөнгө тебиш керек. Бар, давай деп туруп. Билбейм, өзүң жашаң, өзүң жаша. Эми мен өзүмдү карашым керек деп, мынакей Кудай буйрса, эң кичүү балам 9 жашта. Ал дагы чоңойгунча мен дагы жакшы бутка туруп, ага дагы көп жардам бере алам деп ойлойм. Бирок жакшы билим берип, жакшы университетке орноштуруп алгандан кийин бүттү, мен уже ишим бүттү дагы, мен уже өзүмдү карашым керек. Альмишка, сага да айтып атам алтын. Түшүндүм. Мен азыр андан кийин өзүмдү карашым керек. Дөөлөттү, карылыкты өзүмө кам көрүп башташым керек да. Ошо кечке эле биз мен ата-энемди карашым керек деген сайын ата-эне инвалид боло берет. Мен карыдым, жатып алышат айланайын. Менин 1 класста окуган кыздар карып, тиштери түшүп, курсактары чыгып, тимели чачтары түшүп калыптыр. Айланам, айттым: кыздар, өзүңөрдү карабасаңар болбойт деп. Мен менен курсташ кыздар да карып кетиптир. 43-кө чыкканда эле болду, карыдым, жатып алышат, жаш бала окшош. Жаш бала болбойт, тур дейм мен. Тур давай. Деп аларга да мотивация берип, көтөнүнө бир тепкенден анан деп жоопкерчиликти алып, чуркай баштайт. 43-кө чыкканда айланан жапжашсың еще, жапжашсың. Просто бизге ошондой мышление киргизип койгон. 40-ка чыктыңбы, бүттү, болду, үйдө отур деп. Жок, айланай, мен 10 гүлүмдүн 1 гүлү ачыла элек. Чын айтканда, мен дагы бул хейттен бир порция алып калайын. Сиздин көз караштарга мен кошулам. Мен оюмча, бул көп учурдан бери бепопулярдуу ой пикир болуп келген, бирок азыр актуалдуулугун алып келет окшойт дейм да. Тенденция ошондой болуп келет окшойт. Биринчиден баягы сөз бар го, биз балдарды эгер жазсак, өзүбүз үчүн биринчиден жасап атабыз. Аларды бизди багыш үчүн милдеттенген эмес, өзүбүз үчүн. Биз баланы кыладык, ошол үчүн балдарды кылдык. Ошондон келет. Экинчиден,
түрдүү адамдар сүйлөшкөндө ата энеңе милдеттүүлүгүңөн жардам берме эмес, каалоо, өзүң каалооң менен жардап берген бул өзгөчө сезим го, өзгөчө сонун сезим. Ата энеге да жакшы, өзүңө дагы мындай карызыңды бергенде эмес, жөн эле сүйүндүрүп коюу каалооң менен. Быйкам карайм как-никак. Бул жака да бир сүйүндүрүп коеюнчу деп туруп, дагы бир быйка алып койгон, жакшыраак го. Карызым бар эле, биринчи жолу быйка алгандан кийин өзүм быйкам беришим керек болот, сүйүндүрүш керек. Карызым бар эле. Андан кийин өзүм иштей эмес, өзүңдү сүйүндүрдүң. Дагы бирөө эң жакын адамдар сүйүндүргүң келди, сүйүндүргүң келген үчүн, карыз болгон үчүн эмес. Өзүңдөн калган негизи эчкимге карыз эмес. Эчкимге карыз эмес. Карыз деген нерсе фактически карыз албаса эле. Кешим менен эле. Мен ата энеге карызмын деген нерсе болбош керек экен да. Балада карыз сезими болбош керек экен. Биз дагы ата эне катары карыз сезимин жаратпашыбыз керек. Мен сени 9 ай көтөргөм, сен мага карызсың дебешим керек экен. Сен менин ак сүтүмдү актай элексиң. Мындай бир кызыктай бир мышление бар да кыргыздачы, менталитет. Өтө биздин улутту ылдыйга тартып аткан. Жок, кызым, мен сени өзүм үчүн жараткам. Мен сени 27 жыл күткөн балам. Сен менин бактыма жаралган кызсың. Сен мага бакыт алып келесиң. Бирок сен мага эчтеке карыз эмессиң, балам. Сен бактылуу бол, күчтүү бол, ийгиликтүү бол, ден соолуктуу бол. Макулбу? Десем, деди. Анан кийин мен кичинекейлериме карызмын да дейт, менден кийинки бөөктөрүм. Сен жок, мен сени аларды дагы сенден сурабай төрөгөм. Давай, сен эчтеке. Аларга да карыз эмессиң. Алар өздөрү тандап атат. Калса атасы менен кат, калса мен менен жүрөт. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Десем, деп дагы үстүнөн көп эле жүк түштү кызым. Байкадыңбы сенден да көп жүк. Мындай кылсам туура эмес, мындай кылсам мен аларга карызмын го дей берет. Анан эч кимге эчтеке карыз эмессиң, жө турчай. Мага да карыз эмессиң, давай өзүң жашооңду жаша. Каалагандай жаша жашооңду. Анан мама чачымды боёгум келип атат дейт. Балам, бул сен чачың, менин чачым эмес. Мына мен өзүм чачымды өзүм боёдум, эч кимден сураган жокмун. Сен өзүң бил. Анан эч ким урушпайбы. Ким урушат? Анан барып туруп боёп алдым, көк. Өзү BMW-нын цвети да. Чачы көрдүңүзбү? Көк түстү. Көк бар экен, эми көрдүм. Мындай бул жагынан көрүнөт экен. Мен кичине чачым мындайраак кылып алдым да, эми кыргыздын аудиториясы көрсөм деп. Чачы, саксайбачы деп айтсам. Мен деле хейт алат окшоймун, чачымды көккө боёп алганыма. Көрсөм менде комментариялар толуп кетти. Где-то 500-600дөй болуп, короче, чоңойгонуна эрте болуп атат, не торопись взрослеть. Поддержкалар деле бар болгон, типа идет, классно болгондор деле бар. Анан еще мындай кандай деп айтып койсом, өзүнө жакпай турган цветти мен боёп алсам, алар мени жамандап, не торопись взрослеть, волосы испортишь, болуп, короче, хейт алдым да мен. Хейт дагы, восхищение дагы алдым. Азыр ушул жерден деле хейт алам. Бирок сонун эле көрүнөт экен, эми зыяны жок дейм. Бул кандай зыян? Тамырына тийгизбей эле тийгизбей. Өзүнүн чачы дейм, өзү билет да айланайт. Денебизге да өзүбүздү ий кылбайт го. Я еще поярче хочу сделать. Поярче, да, доча, что хочешь, то и делай. Бизде өзүнүн денебизге өзү ий кылбайт. Ал дагы эме да, Советтер Союзунун эмеси. Мен өлө хейт алам азырчы. Даярмын. Бирок ал нерсени мага окшогон революционерлер жаратпаса, айрып тытпаса ошол мышлениени, ошол реальностьти, аны эч ким айрып тытпайт да. Мен мисалы жыныстык жагымды кармап отурсам кичинекей кезимде, кызык бүт нерсе кармагың келет, өзүң денең мага урушчу, карма жагыңда. Анан депчи. И все, аякта уже коркуу да, аякты кармоо, анан аяк жөнүндө ойлоо, анан ал менен иш алып баруу. Ошо көрсө, мындай бул жашоонун удовольствиясы бүт ушакта экен да. Түшүндүрүп атамбы алтындарым? Ушакта экен да. Наоборот жака басым жасап, жок, мага мен удовольствие, рахат алып атамбы, албай атамбы деп. Өткөнкү подкастта дагы мен оргазмды 37-де алгам десем, хейт болуп кетти, айланайм. Оргазм албасаң күйөөң менен жашай албайт экенсиң да, жийкене берет экенсиң да. Секс кылгың келбей эле, жок, жынтырчы деп. Ошондон анан ажырашуу ошондой. Жок, мен ошону айта алгам да, мисалы, ал тыюу, табу болбой. Мен мисалы оргазм ала албайтам, бир нерсе кылбайлыбы, ойлонбойсуңбу десем, балким биз үй бүлөбүздү сактап калмакпыз. Билбейм мен иш кылды, эми ал да Кудайдын буйругу.
Эми ошону мен наоборот азыр жок Гүлзат, кармагың келсе карма, алгың келсе ал. Өзүң, бул дене сеники, каалаганыңды жаса. Эми конечно ал нерсе сага зыян алып келбеш керек. Ал нерсе башкаларга зыян алып келбеш керек. Зыян алып келбей атабы? Сен секстен рахат алып атасыңбы? Всё, классно. Деп өзүмө уруксат бере алдым, ушечи. Уруксат бере алдым. Эми ошол нерсе осознанно келгенден кийин эми ойлонуп атам. Мен ким менен жашаганга даярмын? Мен эркегим ким? Ким менен жашаганда рахат алам? Мындай руханий жактан да рахат алам, жыныстык жактан да рахат алам. Эми ошонун үстүнөн иштеп атам мен. Мен дагы бир жашай турган 60 жылым калды. Эми эми рахат алыш керек экен деп эле элдин баарын эркектер менен баарын тең жатып албастан, жокко туруп булгаба өзүңдү, өзүңдүн эркегиңе келетасың, өзүңдүн хан эркегиңе ханша болуп кел. Бирок ошол жакта да ойлон, сексологияны дагы үйрөн. Ал да илим, кирейген бир илим. Аялдар немени рахатты башкача алат экен, эркектер башкача алат экен. Да ты чё? Деп анда ойлонуп келдим. Иш кылса өзүмдү жакшы даярдап келдим. Бактылуу, бай, ден соолукта, дөөлөттүү карлыкка өзүм ханым менен ханша болуп жашаганга, хан өмүргө даярдап келдим. Кандай болду бул информация? Сонун. Биз бул теманы Нурбек мырза менен сүрүшкөнбүз, Нурбек Монолов, жаңылбасам, ал ошо подкастыбызда деле айтып кеткен, жыныстык тарбия сабактарыны мектепте эмес, жада калса садикте деле киргизиш керек дейт. Эмне деген бул абдан маанилүү тема, бул түшүндүрмө, канчалык билимдүү болсок, ушунчалык күчтүү улут болобуз. Мектепте жанынан да садиктен дагы деген, Садиктен да керек. Садиктен да керек болсо, ошол темаларды түшүндүрүп киргизип кетиш керек. Бул маанилүү темалар деп. Тарбиялап кетиш керек. Өзүнүн убагы келет, шашпа, эметпе, ал жакты булгап алба деп мындай тарбиялаш керек да. А меники болсо оорулуктар болушу мүмкүн. Особенно аял кишиде. А мен де мамам ошону укканда эле, "Кокой! Агыс баба! Эле күндүрөм бул уже чоңоюп бараттыр" дегенде коркуп кеткем да. Эмне болуп атат я? Жаман нерсе турбайбы? Жаман нерсе турбайбы? Кокуй! Мен бир башкача бир бузулган бир нерсе турбаймынбы? Кимден сурайм десем, подружкаңан сурап ал дейт эле. Менин подружкам менчи эле билет да. Түшүндүрө албайсың да мамамачы. Мамам өзү коркуп кеткен да. Мен аны и все бул анан кийин интернеттен карап атканда уялып карайсың типтим эле. Бир өзүмчө күнөөлүү болупчумун да. Бир кылмыш жасап атам деп карайсың да. Азыр мен уже уруксат бердим. Бул кылмыш эмес, Гүлзат. Бул сен милдеттүүсүң буну билгенге. Андан тышкары балаңа дагы аны милдеттүүсүң түшүндүргөнгө. Балам, сен дагы күйөөгө тийип атканда мындай жакшы сонун кишиге тийишиң керек. Аны дагычы өзүң эркегиңди жытынан да билет экенсиң да. Ошондо мындай жыты жагып атабы, демек ошо менен дагы мындай жакын боло аласың. Жыты жагып атса, демек сени төшөктө да жагат. Деген да керек экен да. Ал да билимди, ал да илимди билишиң керек. Андай үйрөнүшүң керек, окушуң керек, маалымат алышың керек. Каяктан билем күйөөгө тийиш керек, тийип алыш керек. Ушуга тиесиң тийиш керек, всё. Андан жиркенесиң, андан рахат албайсың, анан жашагың келбейт, анан ошентип анан кийин инвалид балдар туулат. Мындай денеси инвалид болбосо да, моягы моралдуу жагынан инвалид, менталитет жагынан инвалид, психология жагынан инвалид балдарды тууп, биздин нациябыз кайта улутубуз ылдый бараткандасын түшүнүшүбүз керек да. Аны именно аял киши жаратат, аял киши тарбиялайт. Эркегин дагы, эркек баласын дагы, кыз баласын дагы аял киши тарбиялайт экен. 80% тарбияны аял берет экен. Мен мына 6 жыл көрсөм дагы кызыма 9 жашына чейин тарбияны берип кеткем, ошол фундамент менен келип, кайта мага кызым жакшы абалда кайтып келип атпайбы. Кызымдын кайнежем бар, Рахат деген кайнежем. Ошо киши дагы көп тарбияга берип, жакшы мындай жолго нукка салган экен. Ошо кишиге да чоң рахмат. Ата көбүнчө эле тарбияны мен өзүм эле берип келген экем 9 жашына чейин. 9 жашынан 15 жашка чейин немен бир тыныгуу болду, перерыв болду. Анан кайта ошол эле кызым мага ошол эле тарбия, ошол эле база фундамент менен кайта келди магачы. Мен айткам даже кызым туалетке отуруп атканда дагы унитазга тазалап отуруп, кызым каякта үйдө да болсун, тазалап отур. Особенно аял кишиге аябай маанилүү. Десем ошондо чейин кылып келет экен да. Мен кызым гигиена жагы. Аны мен тарбияласам, ким тарбиялайт? Мен аны айтпасам, ким айтат? Эне айтпаса, ким айтат аны? Сиз жана мен устаттарым айткандай мындай кылыш керек эле. Мен устаттарым мындай айткан деп 2-3 жолу айттыңыз да. Жакшы сонун ойлорду айтып кетип атканда ошол устаттарыңыз жөнүндө кайсы устаттар?
же бул мындай чогултма түрүндө айтылган жок мен бир өзүнчө бир направление таптым, өзүнчө бир мындай багыт. Аял киши өзүнүн аялдык касиетине багынышы керек. Анан кийин эркектин да касиетине багыныш керек, эркектин табиятына дагы. Ар бир нерсе өзүнүн ирети менен болуш керек экен. Карина Исхакова деген устат таап алгам мен. Мындай да, мен азыр аялдардан үйрөнгөн аракет кылып атам. Анан мына эркекке окшогон аялдардан эмес. Аял жагынан бактылуу, күйөөсү дагы мындай аттуу баштуу киши, анан балдары да бар. Түшүндүрүп алдымбы? Бүт нерсе өзүнүн ордуна, бүт нерсе өзүнүн ирети менен. Мен мурда билимди эркектерден эле ала беришкем. Брайан Трейси, Грант Кардон, Рон Хаббард, Роберт Кийосаки, Ричард Брэнсон ала берет экен да, эркектерди эле. Анан эркектин мышлениясы келип калды. Анан Гүлзатбек болуп калыптым, өзүмчө Гүлзатбек. Өзүмөн өзүм коркуп кеттим. Былтыртан бери ушу февраль, март айынан бери аялдардан билим алып келатам. Аялдар эркектердин касиетине багыңыла деп түшүндүрүп келатат да. Карина Исхакова ошого окшогон устаттар, аял устаттар. Бирок өзүңдүн дагы ханыша аялдык касиетиңди жоготпо. Эркек дегенде эле эркектин этегине багынып эле тим эле монтип эле намаз окуп калыш эмес. Ошо мен аябай мындай ашып ийеткенбиз да, жаңы из крайности в крайность болуп, же биягынан ашып ийебиз, же биягынан ашып ийебиз. Жок, баланс кармаш керек экен. Баланс деген сөздү аябай үйрөндүм. Биз адамдар аялдын клеткасынан, эркектин клеткасынан жаралган инь-яньбыз. Ошондо биз мен аялдын денесинде жаралгандыктан аялга көбүрөөк баш ийишим керек экен. Бирок эркектик касиетимди жоготпошум керек экен. Мисалы, эркек, ичимдеги эркек барып дисциплинадан кармап барып акча таап келет, расписание менен жүрөт, чик билим алат. Бул эркек, ичимдеги эркек. Бул эркек кат жоңоюп кетсе дагы болбойт. Деп чарчап кеткен да, аял. Все. Эми биз аялбыз, Гүлзат. Аялбыз. Эми мен энемин, давай кызымды кучактап жакшынакай жатабыз. Все, мындай. Саат 7ден кийин мен уже аялдык касиетиме ой баштайм мен. Ошондой музыкаларды угуп, ошондой кичине мындай ванна кылып, бетиме кам көрүп, мындай бетимди жууп, тишимди жууп, мындай аял болуп келем да. Күндүз күнү уже эркек катары акча табам. Эмне дегим келет? Бүт нерсе өзүнүн ирети менен болсо, ошондо бактылуулук келет экен да. Мындай ошондон кийин кызым келе баштап атпайбы? Мен аялдык касиетиме багынып, болду, багындым, Кудайыма багындым, Кудайымдын эмесине багындым, өзүмө эмнени контроль эте алсам, ошону контроль этейин, калганын баарын Кудайга таштап коеюн деп, мондай борьба, анан воин, анан дебей жашагандан кийин анан мен мындай магнит болуп калдым да. Магнит. Акча магнити, адамдарга магнит. Анан мындай нурум чачыратып калганда кызым дагы келе баштап атпайбы? Андан кийин башка балдарым дагы келди. Атасы менен барып жашап атат, мага келип атат. Ушундай болуп калды. Анан ушундай атаң менен баргым келет, бар кой деп алардын да касиетине багынып, алардын дагы чечимине багынып, эй, бас, сен атаң жаман деп салчумун мурда. Атасы аягынан, мен бияктан ушундай бир кызыкта жашап, мындай өзүмдө стресс болуп кеттим, кортизол болуп кеттипчи. Бирок ишимде бала да ойноп кетет. Ишимде кичинекей күкү да бар, гүзик да бар. Ошондо эстеп кеттим. Кичинекей гүзикти эртең менен барып сууга түшүп келебиз. Күкү, давай чыдап тур дейм да. Анан ошо сууга барып деп сууга түшүп келем. Бирок бар неме жанагы каруселдер бар экен, ошо каруселдерге да түшкүм келип кетет. Кызым менен барып каруселге түшүп болуп келем. Иши кылса ичимдеги канча Гүлзат бар болсо, ошонун баарын тең аткарып келтем. Ошонун баарына багынып, ошонун баарын тең акырын эми жаман Гүлзатты. Жаман Гүлзат бар, мындай стерва Гүлзат бар го. Ошодо чыккысы келип кетет, урушкусу келип кеткен Гүлзатчы. Ошого да жол берем да. Ошого менен сүйлөшүп алдым. Күкү котур, сен жаман стерва Гүлзат, сен качан чыгасың билесиңби? Качан чыгам дейт. Сен жанагы немелер, хейтерлер жаман комментарий жазат го. Ошондо ошолорду блокко салып атканда, ошону сен да чыгар, макулбу? Дегенде, макул, сен очередти күтүп тур дейм. Анан жаман комментарий жазганда, сөгүнгөндөр, деструктивный хейт. Давай, Гүлзат, фас дейм. Иштеди. Давай, Гүлзат, стерва Гүлзат иште дегенде, деп барып турган. Ушундай жарым саат отуруп, убакыт берем. Өлө монтип контртет, өлө блокко салып, мынтип жаман сөз айтпасам да, монтип алып жалоба кылып, Инстаграмда монтип жалоба жиберип, анан монтип блокко салган анан. Жарым сааттан эс алып калды ал Гүлзат.
Анан все болду, эми сен успокойся, давай. Манера эмелерден өзгөрөбү ошол гүлзат. Ошондой монтип кетем. Желательно аны мен машинеде кылам да, эл көрбөсүн. Машинеде кылам. Монтип давай хейтерлер мынтес. Гүлзат стерео гүлзат чыккың келет ооба. Чыкпай калган, давно чыкпай калдым. Давай ошентип ролго кирип алгандан анан салып калам анан все эми бизнесмен гүлзат чыкты, эми давай бизнес кылабыз дейм. А иногда эми бар жанагы плохая девочка гүлзат бар го, жанагы мындайча айтканда жалап гүлзат бар го. Ал да чыккысы келип кетет да. Аны чыгарбасам ал гүлзат цумдун астына барып бийлей калат. Көргөнсүңөр да, цумдун астына барып бийлей барын кырып туруп барып чыгып келет да. Ошондой андай мындай страшный нерселер болуп кетпес үчүн мен үйдө жып-жылаңач болуп жүрө берем. Элдин баарын чыгарам, Альмишаны тияка барын эметем да, жып-жылаңач болуп, бийлеп, ырдап, душка түшөм. Деп гүлзат эми болдуңбу, эс алдыңбы, жаман гүлзат деп анан ооба дейм. Эми жакшы гүлзаттын кийимин кийесиз. Жок, ошол гүлзат чыгаргандан кийин энергия береби? Ооба. Энергия берет да. Энергия берет да. Жана секси гүлзат чыкканда сексуально бийлеп, мынтип стриптиз бийлеп, өзүм жалгыз үйдө өзгөрсүңөр. Терезеси күскү барып жүрүп алгандан кийин все гүлзат, жаман гүлзат, жалап гүлзат чыгып алдыңбы, чыктыңбы, бүттү, все. Эми дагы ушинтип чыгып турабыз, анан кийин күйөөгө чыккандан анан ошол жерде төшөктө күйөөгө көрсөтөсүң анан деп ушинтип сүйлөшүп алгам өзүм. Ал жагымдагы бар. Мен ошол бир жерден уктум эле, ошол айымзатка айтып өзгөчө айтылган. Кээде эч ким жок болгондо өзүңөрдүн сулуулугуңарды сезиш үчүн калсаң ушинтип барып үйдө өзүңөр күзгүнүн алдында толук менен көрүп, жылаңач жүрүп койгон пайдалуу депчи. Ал керек нерсе. Стриптиз бийлеп, жанагы сексуальный музыкаларды коюп алып, душка түшүп, душта ырдап, жылса каалаганын жасайсың да. Анан каалаганын жасап алгандан анан деп энергия толгондан анан барып акча жасап келесиң. Ошо сексуальный энергия аябай иштейт, билесиңерби? Акчага аябай иштейт. Альмиша, мен өзүм болгум келип атат дегенде, ошондо түшүнөр кызым. Мама хочет побыть одна дегенде түшүнөр. Сиз негизи кандай деп ойлойсуз? Альмишага дагы негизи жаш кыздарга дагы ушул жыныстык тарбия дагы ушул өзүн өзү түшүнүү жагынан да канчалык эрте билине берген оң деп ойлойсуз? Кайсы жаштан? Же балким садик? Садиктен эле. Байкасаңар. Нурбек мырза, сиз менен бир ойдо экен. Пикирлешиңиз бар. Гүлзатайым. Немеда туура айтат, ал киши специалист, ал киши дагы. Профессионал. Кичинекей кезинен эле тарбиялаш керек. Ооба, чөчөшкөн кармагың келет да, кармай бер, бирок акырын, макулбу, аны таза кармаш керек деп, наоборот, общение кылып үйрөтүш керек. Таза кармаш керек, жууп кийиш керек, трусиктерин таза кылыш керек, хорошо деп үйрөтүш керек прям. Анан кийин ал жак мындай храм болуш керек да, аяк ал жак мындай святой болуш керек. Түшүндүрүп алдыңбы? Таза. Ал жактан коркпош керек. Корккондо даже жууй албай каласың да. Ал жак таптаза болбосо, ал жактан кирсак, боксак чыга берет дагы, ар кандай оору пайда болот. Жок, таза гигиенаны кармап туруп, анан кийин кичинекей кезинен тарбияласаң, бала кактан таралат дегенде түшүндүрүп бериш керек. Анын уяты жок, улуу сөздө уят жок. Мындай эркек менен моундай болот, түшүндүрүп бериш керек кичинекей балага. Бирок андай нерсе сен чоңойгондо болот, балам. Сен 18 жашка чыкканда, 18-20га чыкканда, күйөөгө чыкканда, ага чейин 18ге чейин улууларга эч кимге ал жаңы кол тийгиздирбе, өзүңө дагы тийгиздирбе. Жок, өзү тийиши керек, только аккуратно. Түшүндүрүп атам. Өзүңө дегенде өзүң денеңе бирөөгө улуулары башка жат адамга кол тийгиздирбе. Кол тийгиздирбе. Тарбиялаш керек да, всё надо внедрять мындай. Мээсин мындай слой менен акырын программалап коюп келбесең, эркеги менен күйөөсү менен жатканда дагы ошол тема жок, бияк болбойт деп мындай. Ал дагы эң биринчи эметкенде дагы травма да, өзүнчө эле бир трагедия. Ал дагы травма болуп, ал дагы психологически болгондо ошол жерден анан рахат ала албай, андан качып каласың. Анан сен эркегиң неметип атса, каалап атса, сен качып каласың. Особенно аялда көп эме болот да, ошол травма. Жок, анын баарын тең түшүндүрүш керек. Анын баарын тең акырын түшүндүргөндө дагы
профессионально түшүндүрүш керек, анын дагы билимин алыш керек, өмүрү бою билим алып өтүш керек. Түшүндүрөрдөн алдын өзүң изилдеп көрүшүң керек да. Изилдеп көрүш керек, изилдеп көр, өзүң даяр бол, мынтиш керек экен, балага да мынтип түшүндүрүш керек экен деп, анын дагы окуусун, курстарын билип алсаң, алып алсаң, анда туура түшүндүрө аласың балаңа, балаң да травма болбойт, туура инсан болуп чоңоет, анан эркегин да туура тандайт. Туура тандаганда дагы жыттап көрөт, свидание барганда кийимдерин жыттап көрөт. Бул жыт мага жагат, бул жыт жакпайт мага. Всё, жыт жакпайбы, сенин эркегиң эмес ал, вообще. Даже айтат да, колтуктарында да жыттап көрөт да. Американский обученияларда. Эркектердин кадыгандай колтугун көтөрүп, колтун да жытат көрөт. Понимаете? Аялдыкын дагы үзөт. Ана жок, что-то не то дегенде, всё, не то, ал киши сенин эркегиң эмес, сенин аялың эмес. Всё, ал кетти, следующий. Эми ал ошондо кокуй бузулду, эркектин маанилүү нерсе окшойт жыт, өтө маанилүү. Мындай биз баары бир жаныбарбыз да. Баары биз животный инстинкт бар бизде. Биз уже животный катары ошону жыттап көрүшүбүз керек. Эгер жыт жакса, эркек сеники. Демек ошон менен жакшы болот баары тең. Жыт бул ошол менталдык көз караштары, мамилеси, акылы, тарбиясы, өзү менен алып жүрүшү, кебетеси, спорт менен алектен ошо менен бирдей эле жыты да маанилүү. Өтө маанилүү. Өтө. Жадан да маанилүүрөкпү? Маанилүүрөөк. Да? Потому что биз секс кылып атканда биз эң биринчи жаныбарбыз. Сексте биз төшөктө жаныбарбыз биз. Андан кийин уже жаныбарлык, уже секс бүткөндөн кийин, анан уже биз инсан боло баштайбыз. Ошо именно ошол сексуальный акт болуп атканда биз жаныбарбыз. Ошол эле жыныстык катнаш үй бүлөлүк туруктуулугуна эң маанилүү нерселерден. Ооба. Канча пайыз? 50-50 сүйүү менен бирге салыштырмалуу балким. Сен жек көрүп мындай физикалык Сен жактан сүйөсүң, сүйүү бар, ошол үчүн үйлөндүңөр, бирок жыныстык катнашта рахат ала албай атасың балким. Ошол канчалык таасир берип калышы мүмкүн. Сүйүү өзү кутарып кете алабы бул үй бүлөнү? Куткарбайт. Куткарбайт. Анда чыдаш керек да. Андачы аял чыдаш керек. Анда бакытсыздык башталат. Бакытсыздык башталат. Аял чыдап жашайт, чыда дей берет эле мени. Чыдабайм дедим эле, чыдабайм деп. Аял киши чыдаса бүт нерсе өлдү. Аял киши рахаттанып жашаш керек. Аял киши королева болуп жашаш керек. Аял киши ханыша болсо, жандагысы хан болот, балдары жанагы шахзаде болот. Хюрем айткандай, шахзаделер болот. Өзүң рабыня неме болуп атсаң, мындай кул болуп атсаң, чыдаш керек менен жашасаң, эркегиң да чыдаш керек менен жашайт. Бүттү, бул жакта бактылуулук жок. 0%. Балдарың да бактысыз. Балдарың зато атасы бар, энеси бар. Бул жөн эле мындай эмелик да, бул лицемерие, бул кандай болот лицемерие? Эки жүздүүлүк. Сен жакка барганда чыдайсың, бияка келин. Эки жүздүүлүк, бул театр. Мен ушундай жашоодон аябай тажагам. 7 жыл тажадым. Жалган жашоодон тажадым. Кандай болсо ушундай кабыл алгам. Мына деп туруп чындыкты барып төккөм да. Ошондо өзүңө келесиң. Жакпай атабы? Жакпай атат. Жагып атабы? Жагып атат. Бул тозоң ошондо башталат. Жакпай атат деген нерсени жагып атат. Бул мындай 200-лүк да. Жагып аткан нерсени жакпай атат деген тоже 200-лүк. Кандай болсо ошондой жашаш керек. Азыр Альмишага көрө кайрылып койсом болот экен. Жаш балдар, окуучулар окуу учурунда мектеп бүтүрбөй туруп иштей баштаган канчалык туура жана же туура эмес. Же туура болсо кандай мүмкүнчүлүктө, кандай мындай позитивдүү жаңы бир жыйынтыктарды көрө алат же көрө алдың Альмиша? Мен түшүнүп жатам, иштей аткандан караганда албетте туура. Сиз деле буну колдоп атасыңыз караганда албетте туура деп ойлойт экенсиз. Мектеп учурунда деле иштеп кетүү. Конечно. Эгер өзүндө желание бар болсо, эгер өзү чоңоюп даяр болот болсо, анан өзү акча табып издейм, акча табам, ата менен сурабайм десе, өзү иштеп кетсе болот да. Менде азыр 11 жаштагы кыздар бар, уже акча табып издеп калган эле да. 4-сабактан кийин, ишенесиңерби, Амина деген 11 жаштагы ученицам бар. 4-сабактан кийин 500 сом көтөрүп кетип атпайбы? Типа мен мамам печеньяларды жасайт, мен мамама фотосессия кылып бердим. Сиз үйрөткөндө светти мындай коюп туруп, телефонума тартып алдым. Redmi телефонуна тартып алды. Мамасы страничкасына киргизип туруп, анан результаты бар экен деп туруп, iPhone алып бербеди. Анан ушул iPhone менен дагы сон видеолорду тартып баштап,
анан ошого өзүндө желание бар болсо иштеп кете берсе болот да. Өзүнө зордоп, эксплуатация болуп мындай борьба менен кылса не болбойт да. Эгер өзү кааласа өзү иштеш керек. Аны эртеби, кечпи деген нерсеси жок. Өзүндө желание бар болсо ошондо иштеп кете берсе, акча таап издесе болот да балдар. Любой возрасттагы балдар издеп, акча таап издеп келсе болот. Бирок биздин мыйзам боюнча 18 жашка чейин же 16 жашка чейинби расмий түрдө иштей турган болсо ата энесинин уруксат алыш керек окшойт, ошол нерсе бар да. Уруксат алыш керек ата энесине. Ал үчүн ата энеси менен жакшына мамиле түзүп туруп сүйлөш керек да. Ал үчүн ата эне дагы түшүнүүдө болуш керек да. Менин балам акча тапкысы келип атабы, анан өзүнүн каалоосу болот турго деп. Ооба. Анан мейли анда мен жардам берейин десе, аябай сонун болот. Жок, сен иштебейсиң, сен до 18 лет не имеешь права, нельзя тебе работать, я не разрешаю десе, аябай жаман нерсе. Анан бала мындай нерсе да. Баягы деши мүмкүн, не разрешаю, уруксат берем, эмне дегенде сен окууга жетишпейсиң, үлгүрбөйсүң. Ошондой учурлардачы кандай? Чындап эле үлгүрбөй калышы мүмкүн го бирок. Үлгүрбөй калса, бирок айтып атам да, өзүндө желание бар болсо. Негизги өзүнүн каалоосу экен анда. Ооба. Үлгүрөт эле сапсан, айлана булар космос, үлгүрөт, сапсандан үлгүрөт. Мен эми мама менен жашап атканда, ата менен жашап атканда мен СММ курс алганмын. Ошондо мен ошол убакытта 2 жумадан бери мен СММ английский окумадагы жеткенмин. Ооба, жетишкенмин. Анан дагы кичинекей балдарым бар да. Сестренкам бар, 2 братишкам бар, ошолорду карап туруп, ошого жетишкенмин. Жакшы окуучу болгонуна дагы жетишкенмин. СММ катары болуп деген деле жетишкенмин. Англис тили окугана деле жетишкенмин. 3 үйдү жыйнаганга да жетишкен. 3 этажный үйлөрдү жыйнаганга да жетишкен. Эгер ата эне акча тапканда уруксат бербесе, бала баары бир табат да. Анын жаман жолдору деле бар, жакшы жолдору деле бар. Ошого мен ойлойм, ата энеси жакшынакай отуруп туруп сүйлөш керек да, неме баласы менен. Аябай желаниясы бар болсо, ооба. Ишеним принципи. Немеси детский максимализм, мен акча табам кылам. Анан ата энеси мындай суроо бериш керек. Сен анда кыйынчылыктарына даярсыңбы? Даяр болсо, анан иштеп кете берсе болот да. Анан на работу устроиться, ал деле ответственность да эми. Ответственностти өзүнө алып албай, жоопкерчиликтин мындай бере албай, ушундай жаман нерселер болуп калганда, ата эне ушуну түшүндүрүп бериш керек да, мен ойлоймун. Анан эгер жок, мен даярмын, түшүнөмүн, кыйынчылыктар деле болот, бирок мен баары бир акча тапканда деле желаниям бар десе, ата энеси барып бир ыңгайлуураак ишине неме кылып бериш керек да. Устроить на работу надо. Колдоп берсе болот экен. Ооба, өзүнүн сөзүң өзүндө болсун. Мына СММ жумушу эң сонун. СММ азыр элдин баарына керек болот. Элдин баары СММ аркылуу онлайнга чыккысы келип атат. Баардыгы азыр онлайнга чыкпасаң, интернетке чыкпасаң, сен жоксуң да. Инстаграмда жоксуң, демек сен жашоодо да жоксуң. Ошондуктан аны түшүнүп атат кыргыз эли, бүткүл планета уже астыга кетип калды, кыргыз эли кичине артта калып атабыз. Ошону да түшүнүп, баардыгы онлайнга чыккысы келип атат. СММ кесиби баарына керек болуп атат азыр. СММ адистери азыр ушундай тартыш. СММ кесиби кичинекей балдарга аябай жакшы болуп атат. Мисалы, Альмиша СММди үйрөнүп алдыбы? СММди алып барып атабы? Бүт акча таап атат да. Эми ошондо жумасына 2 жолу барасың, видео тартып келесиң. Магазинде аласың, мисалы, магазинде алдың, ЦУМда бир магазинде алдың, барасың, бир жумада 2 жолу тартып келесиң, бүттү. Ошону акырын монтаж кылып, бир жума чыгара бересиң. Эртеси эмки жумага дагы барасың, ушинтип эле. Эми ошо жетишпей, кантип жетишпейт? Жетишет да. Азыркы балдар өтө космос. Жада калса барып тартпай деле үйүндө биз материал жөнөтүп койсок, бизге ошону монтаждап бергенге деле мисалы биз төлөп беребиз. Биздин подкасттардын нарезкалары барбы, рилстер, ошону кылып бергенине деле ар бирине мисалы биз 500 сомдон беребиз. Нурлан, түшүнүп атасызбы? Азыр ошо онлайн заман болуп атканда балдар ата энелерге көз каранда, мама мага косметика керек да, чоңойду кызым. Сенин да кызың чоңоет. Беттерине кам көрүш керек, особенно кыздар. Эркектер жүрө бересиңер силер. Сакал алып койсоңор бүттү. Бизге керек бизде. Крем коюп калганбыз керек. Корейцтерден үйрөнүп баштадыңарбы? Крем койгон сайын жаштыгың сакталат да. Эмне дегим келет? Гормондор ойнойт. Аялдардын бетте, кыздардын беттерине немер чыгып кетет, ар кайсы нерселер. Ошолордун баарын түзөш керек. Мама косметика акча берсе, косметикага тажаттың го анан кийин. Ушундай нерселер көп болот да, анан байкуш балдар дагы шагысынат. Азыр менде дагы кыздар иштеп атат, Альмишанын эле окуучулары.
уже акча таап атышат. Эля уже бир 20-30 миңдей тапты. Ооба. Неме Айсулуу деген окуучу кызы уже колуна кармаган акчасы 2,5 миң сом болду мына 2 күнүн ичинде элечи. Бир жуманын ичинде 6 миң 7 миңге чейин тапты. Эми бул сонунда. Анан бул акчаны эмне кылат? Барып бир өзүнө бир хотелкаларын алат, бир мороженое алат, анан жана макарон салат, анан косметика алат. Жер кайта. Эл ада айтып атпайбы? Мен өзүнө кийим алдым дейт. Кийим алып атып, анан өзүм М-банк менен төлөп атам дейт. Өзүм ой деңгим менен төлөп атам. Кызаты. Мага келип бир 3-4 жолу кучактап мага рахматын айтып атат. Альмишага келип кучактап 3-4 жолу рахматын айтып атат. Бул сон сезим да. Мисалы 1,5 ай мурун кызым кичинекей бала элем дейт. Деп аткан. Акча өзүнүн акчасын кармап, өзүнүн телефонун кармап уже чоңойду да кадимкидей. Жана БМВ отурганда вообще деп мага даже кеңешчи болуп калды. Мага советник азыр кызым. Кызым, азыр биз CRM системаны киргизген атабыз деп жаңы нерселер үйрөтүп атсам, мама CRM системаны бизге керек экен деп. Мына азыр мага уже ишкер болуп кирип, мен робмун болуп атат кызым. Роб деген сөз руководитель отдела продаж. Англис тили боюнча курс сатып атам азыр 2 өлкөгө. Мен кызым ошонун жетекчиси болуп атат. Ошондо жетекчилик билим алды уже. Күчтүүлөрдөн билим алып уже такыр өзүнүн ордуна коюп, уже ошонун системанын баарын үйрөнүп атат. Бул укмуш мээм жетпей калат иногдачы. Мен ушу канча билимдимин. Деп мээм монтиптим эле японский узел болуп атканда кызым. Мама, мен түшүндүм, отур. Чуш деп компьютерди теше коет. Булар космос, булардын мээлери свежий. Биз кыйналып түшүнүп аткан нерселер бар. Шук. Мен SMM'ди көп түшүнө албайм, мобилографияны түшүнө албайм. Монтип 2 ай кыйналып атсам, бул 2 жумада эле үйрөнүп алатпай. Альмиш ушундай. Анан мен кыйналып түшүндүрө албай атсам, мама, подожди, контрить, азыр мен контрить этип салам деп туруп, өзү эле контрить этип салып эле, өз курактууларга жеткирип салды. Тигилер да менден түшүнө албай аткандагысын Альмишдан түшүнүп алып, түшүндүм деп. Шук уже башкача мобилография кылып, видеолор башкача тарта баштады. Эми булар космос. Эмнеге биз буларды кармашыбыз керек? 11 жашар миллионерлер бар азыр. YouTube'дан, Instagram'дан неме онлайндан акча таап аткандар. Эмнеге булар боло албайт? Альмиша, болду сен дагы жаш боло бербей. Деп бул тез чоңойтуп алдым. Өзүнүн акчасын өзү таап, мага түйшүк эмес, мага дагы азыр белек алып атат азыр. Жөн эле, от своего желания, потому что сама хочу. Маме спасибо за то, что научила, хочу ее порадовать, себя порадовала. Теперь у меня осталось вот это вот желание кого-то порадовать. Я на маму это и возможность складываю. Мүмкүнчүлүгү дагы бар. Желаниясы дагы бар, мүмкүнчүлүгү дагы бар. Классно же. Там бир маанилүү тема. Сен азыр Альмиш абдан сонун жыйынтыктар кылтасың. Мындай брендингдагы сонун чыгып келатат. Мындай продюсериң бар экен. Жөн эле продюсер, жашоо баягы личностный рост боюнча продюсериң деле бар экен. Эртеңки саат 5:30 бир жак сууга алып барып туруп түшүрүп келген. Менде да ошондой сон болот эле. Абдан сонун мүмкүнчүлүк. Ушундой жетишкендиктериңди баары эле көрүп атат, туугандарың дагы көрүп атат, атаң дагы көрүп атса керек, сүйүнүп атабы, сен уксаң керек, абдан сонун болуп атат деп кандай сезимдер болуп атат? Не деп ойлоп кетип атканын билбейм. Балким суктанып атат, балким жамандап атат, балким жакпай атат, балким нейтральный эле тема болуп атат. Сүйлөшө элексиңер азырынча, э? Бирок мен атама рахмат айтып атам. Мени 6 жылдан бери багып, мени мага тарбия берип, мен ушундай выносливая атама мен выносливая болгонум үчүн атама чоң рахмат. Мени выносливая кылганын үйрөттү атама. Рахмат айтып атам. Атам берген тарбиясына рахмат айтып атам. Азырынча мен билбейм эмне айтып атканын, эми сүйлөшөбүз го буюрса эми. Азырынча мен сүйлөшкөн кичине даяр эмесмин да ошого. Азырынча сүйлөшпөй эле. Бирок мен атама рахмат айтып атам. Эч кимди жамандабай эле, ата журтту сыйлап, жакшы көрүп, бардыгын сыйлап, эми уважение деген нерсе кетпейт да. 6 жылдан бери жок. 14 жылдан бери менен болгон эле да. Мен менен болуп, менин туугандарым да, азыр деле менин туугандарым, ошолорго бардыгына рахмат айтып атам. Та журтумдагын сыйлаймын, ата журтумдагын сыйлаймын, бардык полный туугандарымды сыйлайм, эч кимди жамандабайм. Ушундай дипломат. Дипломат кыз, баарын тең жакшы көрөт, жүрөгү чоң. Эч кимди жамандаа дегенде мени Рахат эжем үйрөткөн эле да. Атамдын чоң эжеси ошо мага неме
тарбия берип мени эч кимди жамандаба кызым деп айтып аткан эле, жаман нерселерди полный мимо ушей деп айтып аткан да, өлө эле мудрая эжеге эменде атама, Рахат эжеме чоң рахмат айтып атам. Бардыгына чоң рахмат айтып атам. Мына атамдын дагы аялы бар го, мени деле ал кичине багып, эми көңүл буруп, Апашка ага деп деле коюшат экен. ооба, апашкама деле рахмат айтамын. Бардыгына рахмат айтамын. Эми мындай эч кимге капа болбоймун да, ошого бардыгына рахмат айтып, бирок азыр мен SMM деген личный брендимди азыр прокачивать эткенине ошого убакыт бөлүп атам. Азырынча мен туугандар менен сүйлөшө элекмин. Бирок аларды эч кимисин жамандабай, бардыгына рахмат айтып жүрөмүн. Буюрса бир жакшы бир жыйынтык кылып сени менен сыймыктануучу кабарлар болгондон кийин бир эс алыш керек, көрүш керек болгон убакыт келгенде бирге көрүшүп дагы бир чайлашасыңар окшойт анда буюрса да. Андан тышкары ким болгуң келип атат? Келечекте кандай пландар болуп атат? Ошол нерселерди да сүйлөшүп кетсеңер керек. Ооба, мен Мисс Вселенная болгум келет. Анан чоң бир брендти ачкым келет да. Чоң мировой Dior'го окшогон брендти ачкым келет деп ушул немеге келдим да. Мне кажется, магазин одежда ачамын. Dior'догулар кийимдер деле сонун аябай бренд, сон болуп чыгып атат го уже 30 жылдан бери. Мен өзүмдүн брендими, бирок көбү жакшы, мен бул нерсени көрдүм да. Көп жакшы фирмаларда сонун одеждалар жок да, азыр трендовый. А ушул трендовый одеждалар качественныйсын табышы өлө кыйын да. Аябай мен издеп, эл таап чыгам да трендовый нерселерди. Ошого мен бир чоң, качественный, дорогой, шикарный брендти ачкым келет. И ушу полный трендовый кийимдер, подросток, женская, кичине возраст менен аялдарды, Клубтарга дагы. детскийлерге деле полный сонун кийимдерди чыгаргым келет да. Еще мен кийимдерди тарта аламын. Кийимдерге дизайн деле тартканды аябай жакшы көрөт экенмин. Сүрөт тартканды жакшы көрөт Ооба, сүрөт тартканды аябай жакшы көрөт экенмин. Ошого өзүм дизайндарды чыгарып туруп, сонун бир дизайнер болгум келет. Анан чоң бир брендти ачып туруп, ошол брендти башкарууга хочется. Еще SMM'ди дагы алып баргым келип атат. Вот. Сон жакшы пландар экен. Буюрса ишке ашсын. Бул кийим кече жагында болобу, текстиль болобу же балким IT менен байланыштуу болуп калабы, же кандай болосун, же ошол эле шоу бизнес же кино индустрия болобу. Эң негизгиси максаттар бар болгону ошол энергия берген жакшы. Жана чоң максаттарга жетерин алып, баягы искусство малых целей деп коет. Кичинекей кадам жеткизип, жеткен өзү мактап койсун, жетпей калса ничего страшного, кийинчерээк жетем дегенде мен бир кадамдар менен жетип кетесиң деп ишенем. Буюрса. Гүлзат айым, сиздин прическаңыз боюнча бүгүн сүйлөшпөдүк. Прическа менин баарын триггер кылып атат эле. Канча болду алмаштырганыңызга, кандай себептер менен алмаштырдыңыз, кандай жыйынтыктар алдыңыз алмаштыргандан кийин? Бул Ошто болду. Ошто мамам жанында. Жарым жыл болду окшойт, Ооба, жарым жыл болуп калды уже. Ошто жүрөт элем мамам жанында. Мамам менен жашап, мамамдын житин жыттап. Анан кийин эми стресс болот, анан кийин чачымды боёдум, анан кийин афрокосы, афрокудри кылдым, эмне гана кылбадым, чач түшө баштады. Эми бул дагы мындай өзүнчө эме да, өзүнчө бир эки жүздүүлүк да, мындай жашырып бересиң. Мындай кичинекей хвостик кылып алам да, үстүнө парик кийип алам же мындай эме челка кылып алам, анан бияка хвостик жасалма кылып алам. Иши кылса жүдөп кеттим. Анан айттым, Гүлзат, кырып эле салчы дедим. Анан кийин бир сыйрат даярдадым. Конечно, даярдаш керек экен. Мама, мен чачымды кыргым келип атат, чачымды жүдөп кеттим. Кырып туруп анан лечение кылам десем, анан ушинтип анан бир сыйрат шок болуп анан кийин даярдадым. Мамам даярдап келди, анан бир жума дайын барып туруп салонго катып кырып ал силерди хайп кылам. Давайте салонго карап эме болот деп барысынан чачымды алып беришти. Анан жашнага кылып туруп чачым алынгандан кийин жоолук салып алдым, жоолуктун ичине шляпа кийип алдым, чыгып кеттим. Мындай да бул дагы өзүнчө бир чектөө. 40 жаштан кийин мынтпешиң керек. Же сен тас болуп жүргөнүңдү элге көрсөтпөшүң керек. Сен негизи тас болуп жүрүшүң керек деген бул чектөө. Эмнеге тас? Тас деген эмне эле? Тас. Волос нет. Брита головой. Тас болуп жүрүшүң керек. Тас фантомас дештим мен. Ооба деп калдым. Ошо анан чачымды лечение кылып баштадым. Лечение кылып жашнакай мындай чачтын дагы камын көрүш керек, чачка дагы ыраазы болуш керек, чачка дагы эме кылыш керек да, кызмат кылыш керек. Ошо жүдөбөйсүң мындай. Эмне дегем келди. Мен бир трансформация болдум. Анда дагы трансформация болуп, мындай
тас бойдон да жүрө бердим. Такыраган тас, башым жалтыраган тас. Бир эмеге келдик. Контент тартканы келдик. Эме эсмемиштер айтты, мындай жакшынакай образ кылыңызчы, парик кийип алсаңыз тас болбойт деди. Анан макул деп кийип алдым. Анан бир студияны арендага алдык. Анан ичинде жазып атабыз. Анан ух деп перерывка чыкканда чачым чечип коюп эшикке чыга калсам ошол жерде ресепшнда турган бала көзүн жумуп атпайбы депчи. Эркек бала чыга калсам көзүн жумуп атат. Эмне көзүн жумуп алыңыз десем, мен просто тас аялдарды көрө элегилем деп калдым. Мен бир сыйра каткырып, эми давайте көзүңүздү ача бериңиз, чайыңыз барбы, чай ичпейлиби десем, уялганмайдан кетти. Мен уялбай, ал уялып атпайбы. Бир сыйра мынтип көзүн жумуп атат. Тас окалда болгондо баягы жылаңач аялды көргөндөй эле болду окшойт анда. Ошо уялып кетти окшойт көзүн жумуп. Мынтип көзүн жумуп атат да. Анткени эле шок кылып атам элдин баарын дегичи. Анын артынан канча эме вайндар тартылды, телевидениялар чакырылды. Тоже бир сыйра хайп. Жана Гүлзат плохая девочка чыга калды да. Бир сыйра эме кылдык. Шок кылдык элди. Бирок өзүм эмемден чыгып алдым да. Чегимден чыгып, мындай рамкадан чыгып, мындай коробкадан чыгып алдым. Десе дей берсинчи, бар жок болсунчу деп. Зато кыска чачка жакшы эме кылса болот, маскаларды кылса болот, лечение кылса болот, мындай жеңилирээк болуп калат экен. Прическа да сонун болуп турду, башкача болуп турду. Эмне жарашып калпайбы? Бул киши бул кызга бар тең жарашат деп. Ошондо мамама бир 100 эме тууган чалды окшойт. Бул кызыңыз эмне? Бул кызыңыз эмне болот? Бул кызыңызга любой нерсе жараша берет. Чын айтканда мен суктанып жатам, мен да бир лысыгадан көптөн бери ала элекмин. Бир 2015-те акыркы жолу алсам керек. Тас болуп калабы тас. Тас. Лысыга. Кандай кыргызчасы лысыйдын? Билем, ошо мен эми үйрөтөм. Тас. Тас. Сыме ма? Тас. Мен да ошол 1-2 жылдан кийин бир алып коем окшойт. Лечениялар кылып дегендей. Ооба да, деме, кам көрбөсөң чач кете берет. Кам көрүп, витаминдерди колдонуп, үстүнөн иштеш керек бул чач кетип калбаш үчүн. А то чач кетип калып эле монтип картайганда тас болуп калышат. Жок, жакшынакай кам көрсөң, чачың да жакшы эмгек кылып берет. Бир жагынан зона комфорттон бир чыгуу жагы трансформация болуп турду, трансформация жагынан. Обязательно. Эчтекеден коркпоо, страхты жеңүү, эл эмне дейт деген жеңүү, эптесе дей берсин. 40-та чыккандан кийин жеңип атып элең дейт. Барчалчы деп. Комментарийлерге жана плохая Гүлзатты фас дедим, стерва Гүлзат. Марын блок коюп чыкты. Пландар кандай болуп атат азыр сиздерде? Мен азыр түшүнгөнүм караганда сонун нерселер баштапсыз. Бул дагы жашооңуздун проектин менен үстүнө дагы бир үстүнө проект кыла баштапсыз да. Кызыңызды продюсер кылып туруп. Андан тышкары дагы кандай пландар, кандай иштер жүрүп атат азыр? Мен бул жашоодо түшүндүм. Мен жашоомдо эң важный проект бар экен, эң маанилүү бир проект бар экен. Ошо проекттин аты Гүлзат Мамытбек экен. Мен ошо проекттин продюсери экенмин. Ошо проекттин автору экенмин. Ошол брендтин негиздөөчүсү. Ошол проектти жүргүзбөсөм, мен анда акмак экенмин да. Ошол ар бир адамга тийишелүү. Сиздин дагы жашооңузда эң маанилүү бир проект бар, Нурлан деген. Ошол проектти жүргүзүшүңүз керек. Ар бирибизге ошондой эме берген Кудай, миссия берген. Эми ошол проектти эң биринчи жүргүзүү бул менин эң негизги максатым. Эми ошол проектке кайсы башка проекттер бап келсе, ошол проекттер менен дагы иш алып барып кете берем. Андан тышкары дагы бир проект чыкты, Альмиша Талант деген. Атасынын аты Талант. Ошо атасынын атын чыгарам деп, кызым Альмиша Талант болуп чыгып атат. Мынакей, анан ойлондум, так, Альмиша Талант, Гүлзат Мамытбек проектине бул проект жардам береби же тоскоолдук кылабы? Карасам жардам берет экен. А Гүлзат Мамытбек проекти Альмиша Талантка жардам береби? Ооба. Экөө бири-бирин усиление кылабы, экөө бири-бирине күчтөнтөбү? Ооба. Анда кеттик. Деп ушу эки проект алып баратам. Эгер ошондо кызым жок, мен суга түшө албай атам, мен кичинекей жаш балам эле десе, анда айтат элем, так, Альмиша Талант деген проект анда тура турсун, чоңойгунча, бышкынча, Гүлзат Мамытбекти алып кете берейин. Эгер Альмиша Талант проекти мага тоскоолдук кыла турган болгондо, ошол проект мен акырын жылдырып коет элем, акырын пауза коюп коет элем. Жок, сен азыр даяр эмес экенсиң, тура кой деп, пауза тура кой. Жөн эле кызым болуп жашай бер деп. Бул киши күчтүүмүн, ооба, даярмын, выносливыймын,
туруштук берем дегенде анан кийин туруштук бере баштаганда анан кийин эки проект чогуу алып кетип атам. Азырынча 2 проект жакшы кетип атат. Бир проекттерди көрөбүз. Мисалы, могу проекттагы, сиздин проектиңиздагы Мирзаматов влогдагы ойлондум, так, бул Гүлзат Мамытбек проектине жардам береби, ооба. Альмиша таланткапка жардам береби, ооба. Кеттик, анда всё, алып кеттик. Эми мен ушинтип салмактап атам. Мындай да, Кудай айтып атпаймынбы? Мына 24 килограмм энергия, 24 саат убакыт берет. Биз ошондо мынтип бөлөп өткөнбүз. Так, ушунча энергиябызды күндө ушунча энергияны кимге берем? Так, дегенде мындай проекттер келип калат да. Мынча эле сага ушунча эме бере турган, пайда бере турган. Аны ушуга эле коротуп кете беребиз. Мен азыр ойлонуп атам, кой тур, жок, бул проект жарабайт. Сен тууганыңмын го дей берет. Эмне болуптур тууганым болсом? Так, могу энергияны каяка коротобуз? Так, кой тур, ойлончу деп. Могу проектке которсомчу, бүгүн мына 2 саат убактымды. Ушунча нерсе алып келеби? Всё алып келет. Түшүндүрүп атамбы? Мен образ менен түшүндүрүүгө аракет кылып атам азыр. Азыр баш ойлонуп атам. Ошол энергия менен көбүрөөк нерсе, көбүрөөк дивиденд берген нерсе. Эгер Альмиша проект ушунча нерсе алып келе турган болгондо айтат элем, кой алтыным, давай сен бул пауза туруп тур, сен бышкынча туруп тур. Мен андан көрө башка проекттер менен иштейин, бул энергияны башка жака коротоюн. Мага ушунча пайда алып келе турган. Немелер, миллиардерлер монт ойлонот экен. Так, мен ушунча энергиям бар, азыр 2 сааттык энергиямды каяка кетирем? Мынча нерсеге кетирейинчи деп. Андан кыйындар Ричард Брэнсон ойлонот. Мен ушунча 2 сааттык энергиямды каяка кетирем? Мончага кетирем. Ушунча нерсе алып келсин мага. Түшүндүрүп атамбы? Ошол эле убакытты, ошол эле энергияны бардыбызга космостон чүк деп күндө берет Кудайым. Космостон түшүрөт, асмандан. Күндө 24 саат энергия, 24 саат убакыт. Всё. Бирок сен өзүң тандашың керек. Мисалы, бүгүн мына сизге келатканда бир кыз келип, бир аял келип, эме сурап атат, акча сурап атат. Мен мурда мынтип, сен өзүң акча таппайсыңбы? Кол башыңда неме бар тең, бүтүнкү өзүнчө эле акылдуу боло берчү элем. Азыр, түшүндүм, канча керек? 50 сом, 50 сом. Түшүндүрүп атамбы? Кетти, ошого жардам бере алдым. 2 секунд убактым кетти. 20 мүнөт эмес. Мурда 20 мүнөт кете берчү эле. Түшүндүрүп алдымбы? Мен 20 секунд убактым кетти, всё, керекпи, всё, дальше. Тиги киши дагы деп мени ачытпайт, керек акчасын алды, кетти, ыраазы. Мен дагы кеттим. 50 сомго өзүңүзгө 20 мүнөт жана нерв сатып алып койдуңуз. Бирөөгө пайда да келтирип койдуңуз. Ооба, 19 минут 40 секундумду мен ойлондум, так. Мен азыр английский проект немеде запуск кылып атам. Мен андан көрө Казакстанга чыксамбы? Казакстандын күчтүү блогерлери ким? Деп ошол убакытта мен Альфия деген наставницама жаздым. Асель Садыбакасовага чыга аласыңбы десем, Асель Садыбакасова чыга алам деди. Чыкчы, канчага берет экен мага рекламасын десем, мен сизге уже бияка басып жеткинче 20 мүнөттүн ичинде андан кишиден мага жооп келип калды. Сага 80% скидкасы менен берип атат деп. Түшүндүрүп алдымбы? 80% скидкасы менен мен Асель Садыбакасовадан уже рекламаны алып койдум. 20 мүнөт, жок, 19 мүнөт 40 секундтун ичинде. Азыркы учурда бир барып бердиңиз, 50 сомбу ошо бердиңиз. Калган 19 мүнөт 40 секундтаңызга күчтүү идея жана ошонун имплементациясы, анын ишке ашыруусу менен бирге сиз бизнесиңизге дагы $2000 $3000 киреше алып келе тургандай чечимди жана ишке ашырууну эмес, чечимди жана ошол идеяны ишке ашырдыңыз, ашырып калдыңыз ошол 20 мүнөттө. Ошол жагынан 50 сомго сиз $2000 идея жана бир жыйынтык сатып алдыңыз го деп ойлойм да. Ошондой түрдө мен түшүндүм. Жайдан жыйынтыктай берели, ооба, 1,5 саат. Кийин дагы бир жакшы инфоповод, жакшы бир тема, жакшы бир кабарлар болгондо дагы бир жолу подкаст тартып койсок болот. Азырынча оюмча сонун темаларды биз белгилеп кеткен бар темаларды жаап кеттик. Андан тышкары маегизден чыгып кеткен, кокусун чыгып кеткен темаларды жаап кеттик. Албетте, бул реклама жакшы нерсе, бирок эң негизги айта турган нерсем, биздин Кыргызстан өнүгүүсүндө абдан чоң салымды Гүлзат айым менен жана сүйлөшүп кеткен болчук дедим да. Сүйлөшүп кеткен элек. Бул экономикалык өсүүдө ишкердик абдан маанилүү. Өзгөчө айымдардын ишкердиги бизге чоң салым кылып жатат. Бул мисалы
70% колдонулбаган потенциал азыр ойгонуп туруп андан да сонун көрсөтүчтөр кылып келип жатат да. Ошол потенциалдын алдында келген ошол биздин башка айым ишкер айымдар бар. Ошондой эле өзүнүн стилинде, өзүнүн энергиясында болгон Гүлзат айым жана урпагы жаңы өсүп келаткан бренд жылдыз буюрса жаңы жетишкендиктерин мындан да чоңураак болуп жаркырайсың деп ишенем. Ушундай айымдар менен биз сонун бир маек подкаст тартып кеттик. Албетте реклама болду. Бул само собой биз капитализм дүйнөсүндө жүрөбүз. Бирок андан тышкары абдан көп пайдалуу, энергия берүүчү, илхам берүүчү нерселер деле болду деп ойлойм. Сиздердин көргөнүңүздөргө рахмат, сизерге келгениңиздерге рахмат. Буюрса бүтүрөлү. Достор, Гүлзат Мамытбек, Альмиша, фамилияңызды Курманкулова Талант деп койсоңуз. Талант. Альмиша Талант. Жана Нурлан Мирзаматов сиздер менен болду. Көрүшкөнчө, бай.